Мединага 4 күн жүрдүк да. Биздин пайгамбарыбыздын эме жерине 4 күн жүрүп ошогул Мединада. Биринчи күн эле барып Мединадан никөсү кыйдырып атпайсызбы? Мени эч заставлять эткен эмес. Вообще, я сама к этому действительно пришла осознанно, и я очень за это благодарю Всевышнего. Альхамдулилля депчи. Нафс аябай биздики күчтүү болот экен. Айтып атпайбы? Любойду жеңиш үчүн сен өзүңдү жеңсең, сен баарын жеңесиң депчи. Ошондой. Өзүңдү биринчи очередь жеңиш керек экенсиң да, ушу нафсты өтүп. Башка адамдарга ошондой үлгү болгум келет да. Дин жактан да, ислам жактан дагы, спорт жактан дагы, семья менен кандай болгон жактан дагы, бүт жактан. Адамдарга бир не то кылып койсоң, ошондон кийин каждый действиеңе асылып башташат экен да. Пусть их речи не печалят тебя деген сиздердин эмеңизге жагдайыңыз аябай жарашып калат экен да. Суу менен нан жесек да зато экөөбүз чогуу көрөбүз ушул нерсени депчи. Куранда бар, кедей болсоңор үйлөнгүлө, берекеңерди берет. Алла берет экен да, ошон үчүн эч качан кейбегиле эчтекеңер окшошпой атса, значит Алладан дагы сенден ошо койгондон да 2 эсе кылып берет. Ошого ишениш керек самое главное. Баарын Аллахыма тапшырсаңар, силерде баары жакшы болот. Сонун болот да. Саламатсыңар биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин урматтуу көрөрмандарыбыз жетинчи каналда, YouTube'да, TikTok'та, Instagram'да билбейм кайсы жактан көрүп атасыздар, бирок кош келдиңиздер бүгүн жаңы чыгарылышыбызга. Бизде бүгүн аябай соң коноктор, орустар айтмакчы голубки деп коет го, жаңа парочкалар жакшы айтып, азыркы учурда эми хайп болуп атат айтсам туура болот го дейм, хайп болуп атат. Ошондуктан эми биз бирок хайп жөнүндө эмес, биз анын туура баалуулуктар жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Бүгүн бизде конокто Адил Мырзаев, анан Элиза. Сиздин фамилияңызды таппай койдум го интернеттен. Элиза. Просто Элька. Элька, айтпай атайын атайынбы? Не прям скрываю. Ну, Элиза Джейн Мырзаева. Джейн Мырзаева. Да. Мырзаева, да, еще в конце как-то. Ошондо Адил Мырзаев и Элиза Мырзаева. Базар жок. Кош келдиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Рахмат, жакшы. Биринчи эле суроо бул интервьюлар жөнүндө. Сиздин интервьюларыңыз көп, бирок жаңы образыңыздан интервьюларыңыз бере элексиз. Сиз болсо такыр эле жашыңызда интервью бере элексиз. Бул болгон 1-2 жолу. Жаш кезимде еще. Көрөм, арык кезиңиз келе. Эмнеге? Ошо спорт жактан жетишип жүргөндүн артынан эле берип жүрдүк. Ушинтип агайыбыздар менен болуп, ошо чоң деген международный турнирлер болуп жүргөн, ошол жактардан медаль алып жүргөн кездерде. Азыр ближайший 3 жыл болду, эч жерге барып бере элекпиз, спортум да токтоп, эми кайра башталып келип атат. Буюрса бүгүн биздин ошончо эксклюзив болуп саналат. Бул причиналар почему считается эксклюзивным, Дагы бир жолу кош келиңиздер. Анда эмесе мен дароо эле эмеден баштабайыкпы? Азыр баардыгы обсуждение болуп аткан темалардан, эң мындай башкы темалардан бул аябай көп нерсе темачы, мында сүйлөшүп кетсек, бир-бирден баштап чыгарып баштай берели элек. Биринчи тема Элька Фогерлстан кетип калдыбы, неге жагым кетти, популярдыгын жоготтубу деген. Как это ответить? Ну, на самом деле, официально прям с девочками еще не объявляли, но... Ладно. Официально еще не объявляли, я не знаю, сейчас можно говорить об этом или нет, но мне кажется, и так понятно все. Понятное дело, что я уже не смогу танцевать в таком виде, да, уже. И реально моя жизнь изменилась на 180 градусов очень сильно. И популярность, не знаю, я в моменте, когда я именно покрывалась, пришла к хиджабу, я об этом даже не думала. Я, может быть, да, чуть-чуть думала, но сомневалась тоже, но при этом я просилась, пожалуйста, Всевышний, сделай так, чтобы я не жалела об этом. Сделай так, чтобы, ты облегчил, да, наоборот. Вот так вот. Не получается. Адил Мырза, сиз деле мен Инстаграм баракчаңызды мурун байкап жүргөндөчү, мынчалык эле көп мындай диний посттор эмес, мындай намаз окуңуздар көп деле көрүнчү эмес эле. Мен үчүн балким Инстаграмга көрсөтчү эмесиңиз, бирок акыркы учурда сиздин Инстаграмыңызды кирсеңиз жана сухур деп сонун видеолор болуп атпайбы? Сиз дагы динге жакыныраак болуп калдыңызбы? Албетте, ага чейин только жума намаздарга эле болчумун. Жума намазы эле окучумун. Ислам дин жакын эле болчумун, бирок намаз окубачумун. Айткандай эле иман аябай бат келип калат экен, билинбей келип калат экен. Кантип иман кирип ошо намаз айтып атпайбы, биз намаз иштебей, намаз бизди иштеп кетет. Бирок намаз өзү да келип өзүнө чакырып алат экен да. Ушундай эле
бүт окружением баары намаз окуган балдар болуп калды, инелерим. Тем более келинчегим баштады. Мен эң биринчи очередь эң чоң мотивациям келинчегим болду. Сиз биринчи баштадыңыз ошондо. Мындай намаз окуш керек деп мен наоборот түртпөй келинчегим чалат. Мен сбордо жүрүп калам, бияк шаарда болуп калат. Мен еще көрө элек болчумун. Оронгондо мен вообще эмеде сбордо көлдө болчумун. Анан ошондой нерсе болду, анан намазга да болуп баштады. Мага чалат эртең. Оку намазыңды тур. Анан уялат экенсиң, чын айткандачы. Уялып все хорошо деп андан кийин ойлоп баштап, чогуу жашап баштагандан кийин алдыда туруп окуш керексиң да намазды. Анан кантип мен азыр келинчегимден аз нерсе билиш керекмин деп анан аракетим кылып, еще көп эме аракетим кылып баштадым да. Ошону жакындап кеттим. Өзүм да түшүнбөй калдым кантип жакындап кеткенимчи. Мындай чекеден караганда мага тескеринче көрүнгөндө сиз элкеликаны тартып келип туруп намазга тартканда көрүндү да. Анткени күйгө чыккандан кийин эле резко өзгөрүлүп кетип, анан мен ойлодум да, бул ошондо Адил Мырзаев ушинтип келип болуп туруп, чакырып, себепкер болуптур деп көрсө, тескеринче турбайбы, себепкер сиз болупсуз да. Анда мен мындай сонун суроо бергим келип турат. Эмнеге ислам динине келдиңиз? Кантип келип калдыңыз? Негизи туулганыман эле, в принципе, с детства, я мусульманка, да, альхамдулилля. Вот, и канча 9 жашымда мен намаз окуп көргөн болчумун, 9 жашымда. Анан кайра алыстап кеткен болчумун. Бийлеп жүрүп, анан в прошлом году, да, мурунку жылында, тоже Рамадан айында, получается, меня что-то вот я не знаю, вот что-то произошло, и я встала на свой первый намаз спустя долгое время обратно. И спустя время проходит, там много чего было, это, мне кажется, нормально, когда батарея, зарядка имана повышается, потом обратно, да, и кайра намазымды таштап, кайра келип, анан бир моментте хиджаб оронгон кыздарды карап суктанып, мага жагып, мындай карап, ушундай сонун көрүнөт депчи. Анан барго ойлоносуң, ой жок, нет, менде азыр көп ишим бар, билеш керек, мындай кылыш керек, кыздар менен мындай кылыш керек деп ойлоносуң. Анан ошентип бир жумадай жүрдүм. Бир жума, 2 жумадай. Ойлонуп чисто, да, мысли, когда у меня были. 1-2 жумадай жүрдүм. Анан бир жумадай үйдө отуруп калдым. Биякта эме бир жума мен да алыс жакта, көл жакта болуп калдым. Апабыз дагы тоже за границу кетип калган. Злайда тоже в Москву улетела еще тогда. Жалгыз калып калды. Бул шаардачы. В себе кирип, ойлонуп, мындай жашап жүрдүм. Үйдө отуруп, көп ойлонуп отуруп калдым. Анан отуруп, көп нерселер башыңа келет да, ойлорчу. Сам с собой наедине сидишь. И анан YouTube'га кирип, видеолорду көрүп, ар кандай видеолор, там жаннат жөнүндө, там наставление сестрам деген ар кандай видеолорду көрүп, бир моментте прям ыйлагым келип, короче, на слезы прорвало. Ыйлап атпадымбы? Мен ошо сборду балдар менен отурсам эле чалып калды. Алсам эле ыйлап атат. Анда мен эмне болуп кетти десем, азыр кайра чалам эмес, айтып берем деп трубканы кайра алып койду. Мен шок болуп эле, амей деп элечи. Переживание болуп, эмне болуп кетти? Типа эмне болуп кетти деп, анан кайра чалсам, кайра күлүп эле, анан эмне болду? Азыр кайра өзүм жалгыз болуп, анан айтчы, эмне болуп кетти, эмне ким тарындырып атат, же эмне болот, эмне болдуң деп сурап атсам, ушундай ислам дин боюнча эмелерди көрдүм, бейиш жөнүндө көрдүм, кандай болот экен, тозок кандай болот экен, ушулар жөнүндө уктум, YouTube'дан көрүп. Анан ошо оюма келип атат да, бул кечке айтып баштады. Я вроде тогда тебе сказала, все, я хочу покрыться, да? Мен типа сүйүнүп аттым да, кантип мен өзүм кыйналбайм да деп. Көбүнчөсү азыр адамдар ойлойт, силер айткандай элечи, айтып атпайбы? Кыйнап мен типа кийбесең типа албайм, либо сүйлөшпөйбүз. Анан ушинткенде сүйүнгөндөн давай деп мен наоборот жөн эле давай деп аттым мен. Кантип отказ бере албагандыктан мен кайра жакшы типа жүрөгүңө келдиби деп. Кел десем, ким менен мен советтешип көрөйүн деп баштады. Анан бул чын айтканда ар кандай кишиге айтканда деле койт энеге, койт подругаларга бул шайтан ар кандай жак менен ситуация менен келет да. Я специально
специально эчкимге айткан эмесмин. Вообще. Мен айткам, эч кимге айтпадым. Анткени Адил да ошентип ойлогон, мен да ойлогом то, что вот айтканда типа мен жалынгым келип атат, хиджаб кийим келип атат дегенде, ой койчу, зачем азыр? Азыр не время еще, через вот год примерно, депчи. А еще мысль такая у меня была. Мен ойлоп аткам, негизи Рамадан айынын 1-күнүндө покроюсь депчи, жамынам деп. Анан ошентип ойлонуп сага да айтып аттым эле, помнишь? А у него день рождения еще 10 марта, 10 мартта 1-күн тоже туулган күнү болуп атпайбы? Анан вот, короче, сюрприз ему тоже сделаю, депчи. Анан я начала думать, а вдруг я, не доживу, да? Никто же не знает, ты доживешь, ты завтра будешь дышать или нет, да? Проснешься ты завтра или нет? И ошол оюмдан кете албай койдум вообще. Типа кечке ойлонуп туруп алдым. Анан вот ошол видеолорду да көрүп, үстүнөн дагы моундай ойлор келип, анан уже бир чечимге келдим да. Ошол бир түндөчү чечимге келдим, болду. Мен, короче, хиджаб кийим келди депчи. Айтырыңыз. Сиз да жана тура айтып кетпедиңизби эме депчи? Ушул иман бир күндө келип калат экен депчи? Биз өзү ушу жаштарыбызда кандай бир көйгөй бар го? Биз баарыбыз жашпыз да. Эми бизге барбыз го, ата энебиз жана жакында улууларыбыз үйрөтүп койгондо, эми намазды кийин картайганда окуп коесуңар. Азыр жаштыгыңарда эмне кыласыңар ошо коротуп деп туруп, анан ошол эми жүрө береткенбиз да бизчи. Баарыбыз эле. Азыр жүрө берейин, анан 60-ка чыкканда намаз окуйм деп. 60-ка сен вообще чыгасың, чыкпайсыңбы, никто не знает. Жаратканды билет экен да. Эң туура эмес. Жаштарга айтам, антип кийинчерээк убакыт бар дегенчи. Койт 10 жаштасыңбы, койт канча жаштасың, эң туура эмес да. Намаз дегенди башташ керек. Өзүң жүрөгүңө салып окуш керек депчи. Сиз жана бир нерсе айтайын деп аткансыз, сизди ошо эсимден чыгып кетти уже. Эсимден чыгып кетти. Анда кийинки темага өтөлү. Бул эми биз азыр жакшы нерселерден сүйлөшүп кетпедикпи? Бирок элдерге биз эки жүздүү көрүнүп калабыз да. Анткени ал хейтерлерибиз да бар да, көпчү сиздердин. Алар жөнүндө сүйлөшүп кетип, ал ошол көп ситуациялар түшүндүрүп бербесе болбойт деп ойлойм. Обязательно. Бул эң башкысы, эми көбүнчө хейт сизге арналган. Ооба. Тилекке каршы деп коелу. Эми мен айтышым керекпи, керек эмес, сиз өзүңүз эле билет болсоңуз, айтсаңыз деле элдер түшүнөт. Айтпаш бересиз го дейм, өзүңүз мындай. Көбүнчө хейт азыр в данный момент актуальный болуп аткан. Баласын чыдап кетти. Баласы менен аялын чыдап кетип, башка кетип калды, башкага деп көп ошентип ойлошот. Унутуп калды деп. Унутуп калды, сүйлөшпөйт. Там бирөөсү вообще көңүл бурабагат депчи. Элдердин образы боюнчачы керек болсо сиз аябай жаман кишигидей көрүнөт экенсиз да, мындай комментарийлер менен. Мен да мындай тааныштар аркылуу жөн сүйлөшүп көрдүм да. Сиздердин жөн мнениеңди сураганда да бул мындай эме көрүнөт дейт. Мындай бар го, жамандай көрүнөт, бети дагы түрү суук, мындай жаман. Глаза такие страшные. Бирөөсү алдап кетет турган кишидей көрүнөт. Я бу не доверял, көп жаман нерселер айтылат экен да. Бирок бул туура эмес да. Конечно. Адамды тааныбай туруп кантип адам бири-бирин жамандайт, ошого аябай таң калам да. Например, мен бир адамды тааныбай туруп, мен эч жамандоо болбойм да ал адамдычы, ушундай экен депчи, же уктум деп. Тем более жана бар го, свеча кармабагандан эчтеке билбейм да. Андан кийин ошо көп комментарий окуйм да. Анан эми көңүлдү эле бурбайм, чын айткандачы, вообще көңүл бурбайм. Бирок все равно какой-то эмелер жүрөккө тиет. Асадык кылат. Прям билинип калат да. Дөтө экөөбүз эми жарыялайлы деп атканда, хейт кетип баштаганда эми, типа эми жүрүп баштап. Мен ойлогом, эми Элка сынып калат го биринчи депчи. Жок, наоборот, мен биринчи сынып калдым. Бул мени колдоп жүрөт. Ой, эч ойломочу биринчи. Болбосо мага хейт жесткий болот. Ты что депчи? Типа нормально все, ты справишься, ничего страшного, мы сможем. Биздики наоборот да, чын айтканда азыр көп жерденчи. Бул сыртынан башкача көрүнөт. Вообще башкача көрүнөт. И көбүнчө сүрөттөрдөн, чын айтканда сүрөттөн башкачараак, живой башкачараак. Көбүнчө силер айткан чын эле. Сүрөттөн баары көргөндө бүт баары өзүнчө эле мындай высокомерный, гордый баладай көрөт ошойт. А живой көрүшкөндө, сен вообще андай эмес турбайсыңбы деп айткан адамдар көп да. Мен ошол боюнча да бир сонун нерсе айтып кетем. Мен сиз башында эле ойлогом да, силер болуп ал убакта мен мындай динге жакыныраак эмес болчумун да. Анан ошол жерде кандай ойлор болгон? Чакырсамбы деп, анан сиздин Instagram баракчаңызга кирем да, карайт туруп, мен бул точно көнбөйт. Бул азыр эме башкача көрүнөт деп. Ошол эле ой болчу да. Бирок андан кийин бир убакыт өттү, унутулду, мен динге жакындадым. Анан дагы бир ой пайда болду да, чакырсамбы деп. Чакыргандан кийин, макул чакырсам чакырайын. Бул намаз окуйт экен, машалла деп туруп, жөн эле чалып чакырдым, ооба деди, келди. Демек бул ошол көрсөтүлүш да, биздин ошол
туура эмес көрсөтүшү жашоодо эле көмүп калган экенбиз да. Адамды тааныбай эле, бул интернет бизди ошону үйрөтүп койду да. Адам тааныбай эле, көрбөй эле, анан жаман жакка буруп эле, жамандабай эле. Ооба негизи Адил со стороны башкача көрүнөт. На самом деле вообще башкача мындай ак көңүл. И еще мен ойлойм то, что өзгөрүлдү, еще кичине спокойствие нашел, как будто бы, да, в себе. Мындай изначально, когда вот я его только узнала, да, как будто бы чуть-чуть тоже чуть другая энергетика была, как будто мындай бар го адам спокойствие не находит же, бывает же такое. Потом со временем мындай уже кандай айтсам, успокоился. Чоңоюп калды деп Но он намного добрее, чем вы думаете, на самом деле. Ошол хейт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Анан сиздин дагы жаңы бир маселесин сүйлөшүп кетпедикпи? Дагы экинчи хейтиңиз бар, үчүнчү хейтиңиз бар. Хейт айтор көп. Өтө көп, негизи өтө көп. Бир эле айтып коеюн, что баары билгенде эч ким аялында, баласында эч ким чыдаган эмес. Бул обоюдный нерсе болгон. Кандай десем, Как есть. да, бүт ойлонуп, мындай бүт нерсени ойлонуш керек экен да. Болду сүйөм, күйөм, болду алам деген болбойт экен. Жаштарга, именно азыркы жаштарга айтып коем. Ал моментте мен да жаш болуп калдым, Айдай дагы жаш болуп калды негизи. Мындай айландырып келгенде. Өткөн мындай шашып кеттим, шашып аябай шашып өзүбүзгө мындай сүйүүдөн башка эчтеке көрүнбөй калды го деп ойлойм. Мындай шашып. Ошон үчүн эч качан шашпагыла, ойлонуш керек, ойлонуп бүт нерсеге бул деген чоң кадам, семья болуш, бул Алладан дагы аманат да какой-то. Ошо аманатты көтөрүп алып билиш керек. Ошол дальнейший путту жашап кеткен бүт ойлонуп, бүт нерсени кое алып, планды коюп, пландаштырып, андан кийин ошо чоң кадамга шаг басыш керек экен да, ошону түшүндүм. А биз ошонун баарын ойлонбой туруп, бүт нерсени кылбай шашкындын арты мына ушундай нерсе менен бүтүп калат экен. Жакшы эле отношения сүйлөшөм. Тайнеси менен сүйлөшөм, мамасы менен сүйлөшөм. Баланы алып кетип турам. Брачкасы менен жакынмын. Кайрат аты. Ошо брачкасы менен жакынмын. В данный момент ошо баланы алып чыгып берип, ошо баланы киргизип турган ошо иниси. Бала менен каташып жүрөм, каждый жума көрүшөбүз. Альхамдулилля, Кудайга шүгүр. Отношения жаман эмес, бар жакшы эле. Ошону айтып кетиш керек болчу да, элдер ойлоп аткандачы, ушун тынч табын алып, анан биякта Элька дагы басым жасатып атат, Эльканы да мындай жөн эле алып алып кыйнап атат дегендейчи. Сиздин да сөзүңүз бул жерде угуп, сиздин да комментарийиңиз керек го дейм. Ушул ситуацияга. Баары ойлошот, то, что вот я плохо отношусь, вообще не воспринимаю, да. Бирок бул жашоодо ар кандай нерселер болот экен. И действительно мындай Адил өзү айткандай эле ойлонуш керек, көп ойлонупчу. Ответственность большая. Взрослеем, и надо думать, как дальше быть, да. И мен вообще Адилди жаман көрбөйм. Анан не упрекаю, типа, не давлю на него, то, что, типа, вот, ушундай болчуң. Наоборот, мен с пониманием отношусь, түшүнөм, да. И что еще сказать? Я понимаю. Мен мындай бир ошол жерде бир сын пикирди угуп калгам да. Сиз айтып кетиңизби, эрте кадам жасалыппыз, жаш болчук депчи. Анан ошол комментарийлерде эме деген бар экен да. Элька, сен жашсың, эрте күйөөгө тийген болбойт. Тиги бу деген ошондой сындар болуп калат. Жок, жаш болгондо типа кыз жактан эмес, бала жактан да. Мен өзүм кичине аябай жаш болдум да, негизичи. Исламда эркек бул башчы болуп калат. Анан сен да жаш болуп, анан келинчең да жаш болуп калса өкүңөр деп эле. Когда этот мужчина, как сказать, эркек менен кыз экөөтөң жаш болсо, это уже тяжело будет. А если кыз жаш болуп, эркек мындай чоңоюп уже меси ордунда болгондо, анда уже легче, да, как-то дальше. Это как это правильно сказать? Ар кайсы эркектин этап взрослениеси бар го. Мындай бала анан эркек болгондо гана өзүнө жоопкерчилик алып, чоң жоопкерчиликти алып алганда гана үй бүлө куруп алат деген сөздөр бар го. Анан мындай үй бүлө курушта мен мындай бир темаларды байкагамда, керки үй бүлөдөн сүйүүдөн башкары да бир нерсе болуш керек экен да, үй бүлө туруктуу болуш үчүн. Кандайдыр бир себепкер.
А мен сиздин үй бүлөңүздөрдө ошо ислам динин себепкер катары көрүп атам да. Бул кандайдыр бир чоң эле бир себепкер. Ошол турат, ошол аркылуу үй бүлөдө да кандайдыр бир укрепление турат да, мындай. Барбы, замок бар да, замокты 5 стен кое албайсың да. Ошол сыяктуу деле болуп. Ошол үй бүлөңүздөрдө ислам дини канчалык чоң роль ойнойт именно үй бүлөлүк отношенияңыздарда? Айт. Типа, какие принципы большую роль играют? Принциптер боюнча. Ну, в первую очередь, это уважение. Карап койдум го. Точно дегенде эртең көрөсүң эмне уважение деп карап атат деп адамдар таап чыгат любой жерден. В первую очередь, это уважение. Биз бири-бирибизди сыйлайбыз. Если сый жок болуп калгандачы, үй бүлөдөчү, аял менен эркектин ортосунда сый жок болуп калганда уже бүттү. Ор. Аябай кыйын. Даже ор эмес, все уже крес Да, коюш. уже всё. Ошон үчүн ошону биз аябай аракет кылабыз. Бири-бирибизди всегда сыйлаш үчүн, всегда уважаем друг друга в любых ситуациях. Второе. Анан уже самый главный сый да келбей калды. Пока не решили, да, пока не. Негизичи балага ошо эмнеге мотивация берет, ушуну айтып берейинби? Эмне үчүн мага эмне үчүн ушунчалыкка чейин мотивация берет? Көзүңдү ачып мындай ойгоносуң да, багымдатка ойгонгондо же мындай жүргөндө, үйдө жүргөндө аябай мактайт да менчи. Чын. Аябай мактап турат. Любой нерсе. Даже кружканы алып туруп өзүм кружкамды эле жууп койсом, жаным, типа колуңа береке, ошо жууп койдуң депчи. Мелочь да эми. Наоборот, экөөбүз бири-бирибизге мындай комплимент көбүрөөк айтып турабыз. Сөзүн ачы. Көбүрөөк айтып, бирок особенно балдарга мотивация мындай любой нерсени кылыш үчүн мындай акча табып, например, да, акча тапкан жактан күч кубат алып, мен үйдөн чыгып барып бир жака өзүм жумуштарым менен кетип, же билем кетип атсам, мен мактап коюп, о, мен жигитим, мен күйөөм деп монтип койсо, эми ары кандай эми примерно айтып атам да. Ошентип кетсе мен уже аябай сүйүнүп, прям настроением 5 болуп, мен ошо өзүмдүн мындай сүйүнчүн баарына чачам да, бүт бар настроениясын көтөрөм. Ошон үчүн кыздар көбүрөөк күйөөңөрдү, жигиттериңер мактап тургула. Анан сизди мактап туруп, анан барып Улукман апанын тректерине ырылып туруп, баарын ыргытып турбайсызбы? Мындай айтканда. Чын айтканда, какой-то бир все равно ырлары Улукман апам бар эле тааныйт. Кандай десем, жакын, өзүм бир жакын бир байкем, өкүл атабыз да болуп калат. Эми элдер азыр шок болуп болуш керек, ушундай болупчу. Улукман апа экөөнүн өкүл атасы турбайбы? Деп барго ошол ойлорчу. Какой-то мага аябай мындай улуулардан все равно бир киши болот го, үлгү аласың. Ошентип мен 100% айта алсам болот, үлгү. Мен ошо как байкем катарда аябай жакын байке, бир тууган байкемдей сыяктуу да, ошону көрүп мен үлгү алам да. Биз ошо воспитанияны көбүнчө бизге ошо биз жаштардан, инилерден көппүз. И биз ошо байкелерибиздин артынан карап биз өсүп атабыз да, чын айтканда. Бүт нерсени кандай, кайсы жерден кандай кылыш керек, кайсы жерден эмне кылыш керек, ушунун баарын бизге ошо байкелер үйрөтөт. Бир улуу адам керек да, сөзсүз. Ооба, сөзсүз керек, сөзсүз. Сиз ошо жакшы теманы баштап кеттиңиз. Бул жерде сүйлөш керек, анткени сизди кызыктырып, жана башында сүйлөшүп атканбыз да, камерага эмес, эмне себептен сиз популярдуусуз депчи. Сиз ошол Улукман апанын жанында эле жүргөн бала деп тааныйт сизди. Анан ошол жерден сурап кетиш керек. Улукман апага ким болуп каласыз деп айтып кетпедиңизби азыр, жакын байкем болот деп. Канчалык байке болсо эмне кыласыз, ошондо сиз ырдаганыңыз дагы ошол аркылуу болуп калдыбы деп көп суроолор бар да, ал деле билгиси келет элдин баары. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Эми биз кандай десем, кантип таанышканбыз негизи? Биз сенин жөнүндө эмес. Өзүң жөнүндө кайт айтат. Убакыт келген. Улукман апа. Ооба, негизи Улукман апа жөнүндө да, ошо эмне болуп таанышкан жөнүндө башынан башып. Негизи ошо ырларын укчум. Ал моментте ошо биз бүт спортсмендер эми укчук ал моментте. И бизде дагы байкебиз бар ортодо. Жеңиш деген Сопик деп коебуз. Ошол автомойкасы болот. А мойкадан көрүп калып мен мойкага келем. Ошо байкемдин арткылуу тоже улуу биздин старший байкебиз тоже экөө дос.
мойкаларга келип, мойкада жүрүп көрүп калчым келип, ана типа Улукман апа келди деп мындай. Все равно эми какой-то эме болот да. Сүрдесиң барып ана салам алейкум деп эле койсуң, алейкум ассалам деп эле монтип эле экөөбүз жөн эле саламдашып койчук. Анан бир той болуп калды общий. Ошо жеңиш деп Сопик деп атпайм, ошонун тою болуп калып, ошол жерде чогуу болуп калдык бир тойдо. Анан ошол жерден как раз ал мен дзюдодон заниматься этип атканым ошонун баарын билчү экен, көрүп жүрчү экен. И ошол жерден эле дзюдо жөнүндө сүйлөшүп, спорт жөнүндө сүйлөшүп, анан мен тренировка кылдырбайсыңбы деп калды. Типа индивидуально жалгыз типа тренировка кылдыр, чогуу тренировка кылайлы деп. Все, андан кийин тренировка чогуу кылдырып баштадым, чогуу кылып баштадым. Анан ошентип күнгөн сайын аябай биз вот экинчи, үчүнчү встречада аябай ушундай мен жакындап кеткем, как будто көптөн бери таанып жүргөндөй. Ушундай адам да. Мындай баары дагы анда ойлошот го көбүнчөсү аябай грозный көрүнүп, характери действительно катуу характеричи. Бирок мындай эси жакын, алга жакшы отношения кылып мындай кандай десем, эми жакын адамдарга өзгөчө мамиле болуп калды. Өзгөчө мамиле. И ушуну мамилени даже айта албайм да, аябай боорукер, аябай жардам берет, мындай бүт досторум братья деп турат да, мындай грубо айткандачы. Күйбөй, ошондой биз да үлгү алдык далданчы. Биз аларды карап, анын достошкондорун көрүп, анан биз да ушул нерселерге аябай айланып, мындай жаш поколение, биз ылдыйкы поколениедан бүт что-то аябай эле бир сөздү кайра кайтып атам. Элдин баарына өзгө наоборот кызык болуп атат да, ушул сиз принцип жөнүндө айтып кетип атасыз да. Белгилүү адамдардын, успешный адамдардын принциптерин билиш бул өтө маанилүү, анткени Улукман экөөбүз интервью бербейт да. Анан сиз аркылуу билип атса, элдерге наоборот эмес, алар азыр угуп, наоборот внимательно угуп отурат, ойдоп, не дейт деп анан. Ошентип аябай жакындап кеткенбиз, жанында көп жүрүп калдым. Дагы деле азыркы күнгө чейин жанында жүрөм. Какой-то азыр бир 10 саат бияка өтүп кетти да. Уже сыромдочу. А так бир 4 ай мурда 24 сааттын жанында эле жүрчүм. Только уктаган эле кетчим. Ортодо тренировкалар. А так жанында всегда жүрүм. Азыр анда болбой калды да эми, албетте. 2 саат менен. 2 саат бияка ошондо деле 2 саат эле өлчүм биякачы. Сейчас наоборот. Биз ошол айтыңыз, балким. Вот жанында ошо көп жүрүп калган үчүн баары ошо безопасность жагын карайт болот. Эми ооба, чын эле көп жерден эми ар кандай адамдар болот. Типа все равно мен ойлойм жанында болуш керек адамдар. Мен жалгыз эле эмес, мен жандагы көп байкелер дагы бар. Санжар, Дастан деген жаныбызда жүргөн. Баары эле ошентип эле ошо охранник деп көбүнчөсү типа телак, охранник деп ошентип ойлошот. Сиз ошондо азыр, бирок азыр чын эле сиздин жубайыңызга чыныгы охранниксиз. Азыр ошентип айтса болот. Буга чейинкилерди жок. Анда эмесе ушул тема жөнүндө сүйлөшүп кете берейик, бул ырлар жөнүндө. Жакында Элька сизде ыр чыкпады беле? Ыр чыгып анан ырчы болуп кетеби деп туруп. Ал ошол TikTok форматта болуп, анан азыр көбүнчө сурап атпайбы? Эми дальше ырдайсызбы, ырдабайсызбы, не болду, баарын чыштап салдыңызбы деп. Ошого да элдер жооп алгысы келет го дейм. Ооба, мен кичинекей кезимден эле ырдагым келчү. Анан Адил менен жолугуп, уже экөөбүз сүйлөшүп баштаганда, где-то 3-чү ай кетип эле, 4-чү. Негизи эле мага деле ырдап берип, мындай ырга жакын болчу. Да, анан Илюханы таанысыңар? Илюха. Эми Миледи. Салам алейкум деп. Эң жакын досу болот Адилдин. И то есть экөөбүздүн отношения как развивались, тоже свидетель, короче. Он реально, видел изначально, как, что происходило, да. Анан, получается, Илюха дагы ырдайт, анан мен дагы ырдайм чогуу. И бир моментте мен Адилге айтам, мен ырдагым келип атат, ырдап көргүм келип атат депчи. Анан давай попробуй сен ыр жазып көр. Ооба, эми бул ушинтип айтып калды. Какой-то все равно кыял да. Нечто. Да, ойлонуп көптөн бери мага ошо айтып атпаймынбы? Ырдап анан как раз ошо досубуз, общий досубуз Илюха мотивация берип коет. Сон болуп атат, вообще сон десе, бул да точно. То есть только жаз, өзүң текст жаз. Бул бир чети дагы кавер ырдайм деген сыйып да баштады.
анан кайра бир эми болбой калат, все равно ал өзүңкү эмес. Анан ошо өзүң жаз деп тура албай Илюхачы. Башка эмне келет жаза бер, короче, мен да жардам берем. Только жаз, сен баштап берип кой башын деп. Андан кийин биз чын айтканда өзүнө деле айтканбыз. Мындай аябай көңүлгө жакын алып отурбуз дейм. Азыр 1-2 күн жазып көрөт, жазып албайт, таскасы чыгып кетет, ошойт депчи. Жок. Типа аябай аракет кылды да, аябай прям чалсаң деле азыр жазып атам дейт. Анан ушуну көрүп, Анан мен жаза албай кыйналып атканда ыйлап, бул мага чалат, жазып албай атам. Бул любой бирдем кылсын, болбой атат. Андан кийин ушинтип аракетин көрүп баштадым. Досубуз да көрүп баштады. Анан чын эле бул аябай желаниясы бар экен анда. Бул жазып бүттүм деп бизге ырдап берет. Биз минусовка таап алган уже YouTube'дан. Бүт алган, биз шокпуз экөөбүз. Бири-бирибизди карап, "Ана силердики даярбы?" деп сурап коет. Анан Илюха дагы, "Блин, сонур экен, мен да кирем" деп койгондо деп, мен да сен менен ырдайын, экөөбүз эме кылалы. Анан фит кылып, бул туруп, "Силердики даярбы?" деп атпы. Анан Илюха туруп, "Ооба, биздики да даяр. Ананчыраак ырдап бересиң. Давай анда кире бер, эртең бүрсүн жазайлы, анда уже студияга барайлы." Все деп туруп эле экөөбүз түн бою уктабай Илюха өзү жазып баштады. Көздү эртең көрсөтсө көздөрү кып-кызыл. Жазып, бирок жазды. Все равно талант бар экен, талант. Балада аябай талант бар. О, талант адамдар албетте. Талант адам барынан таланты деп коет го. Ошол сыяктуу эле талант адамдар өзгөчө байкалып турат. Биз азыр ушул теманы Илюха жөнүндө айтып кеттиңиз, ага чейин Улукманов жөнүндө сөйлөштүк. Өзү бул эми сиздерге бул жөнөкөй эле көрүнүш болушу мүмкүн да. Ушундай адам менен сөйлөшөм, анткени көмүп калгансыздар да. Бирок элдерге бул кандайдыр бир звездный жашоо да, жылдыздуу жашоо. Анткени жылдыздар менен сөйлөшүп, жылдыздар болуп жүрүп, эми сиздин үй бүлөңүздөр жылдыз болуп калды да. Мындай ачыгын айткандачы, анткени канча көңүл бурулат. TikTok'то жөн эле бир 10 секунддук видео кирсеңиздер деле толтура просмотр болуп кетет. Анан ушул үй бүлөгө ушул нерсе кандай экен? Баары эле сиздин жашооңузду байкап, баары эле карап турса, сиздин жашооңузду аңдып турган бул кандай болуп атат? Сизге мешать этип атабы? Негизи бир чети кээде мындай көз тиет деп да ойлоп кетесиң, көп киргизип жибербеш керек. Бир чети аябай мындай үлгү үй бүлөдөн мындай айткандайчы үлгү болгум келет да адамдаргачы. Бизди көрүп, бул ушундай кылыш керек депчи. Как бы вот мен кандай азыр мотивация в данный момент мотивация алып баштадым. Казакстандын блогери Юсуповдорчу. Таныйт болуш керексиң. Карина, ошолор аябай үлгү да мен үчүнчү. Семья катары аябай отношениялары, гармония. Аябай мындай көрүп сыймыктанасың. Мен да ушинтип, типа балдарым менен ушундай аракет кылайын депчи. Мен деле ушундай эле башка адамдарга ошондой үлгү болгум келет да. Дин жактан да, ислам жактан дагы, спорт жактан дагы, семья менен кандай болгон жактан да, бүт жактан. Каягымдан мындай аракет мындай өзүм түшүнгөн жердин бүт жериненчи. Чтоб мени көрүшүп, спортсмендер көрүп атканда, спорт жактан болсо спорт, ушундай экен депчи. Ислам жактан десе, ислам жактан дагы ушундай экен депчи. Охранник болсо, охранник. Как надо охранять? Кандай охранять этиш керек, бүт жагынан үлгү. Сиз айтып кетсеңиз эми ушул боюнча. Башчынын эмесин билип алдык оюн. Вопрос какой был? Ушул көп көңүл бурулуп атпайбы үйлөрүңүзчү? Да, вспомнила. Кыргызча так перевод в голове алгансың. Мен ойлобойм, анча деле көп внимание бизге, внимание деп койдум, андай эмес. Көп нерсе, азыр. Орусча сүйлөшчү макул. Уруксат берилди. Прям аңдып турат деп айта албайм, анткени биз эмнени көрсөткүбүз келсе, ошону көрсөтөбүз. Телефонго тартыпчы. Бирок именно мындай белгилүү адам болгондуктан даже ошол тартылган видеоңдо каждый мелочине карап ошого эме кылышат экен. Типа, сен кружку не так поставил, или там не так посмотрел, еще то, что типа я еды наложила, там тамак берип, чай ичип бүткөндөн кийин бул туруп кеткен, он даже не помог, даже жардам берип койгон жок депчи. Мындай разный адамдар мындай
преувеличивают жүрүшчү. бир ситуациялардычы. Көп маани берип салат экен да. Көп маани берип таштайт. И мурун мен For Girls болуп до этого тоже белгилүү болуп мындай видео тартып жүрчүм эле, бирок адамдар анчалык мен каждый действиеме асылбайт болчу да, бирокчу. Анан Адил экөөбүз уже чогуу мындай чогуу жүрөбүз мындай объявление болгондон кийин адамдарга жаккан жок. Адамдарга бир не то кылып койсоң, ошондон кийин каждый действиеңе асылып башташат экен да. Анан биринчи күнү реально мындай непривычно болчу, жиним келип эмнеге антип отушат, нормально же, я же всегда так делал. Мындай жиним келчи, анан уже азыр көнүп деле калдык. Ой, айта беришет депчи, мындай болупчу, уже көнүп деле калдык да. И наоборот, андай эмелер менен бизге актив кылып атат. Черный пиар тоже пиар деп. Черный пиар тоже пиар. Но все же бирок биз деле стараемся мындай повод бербегенчи адамдар жаман сөз сүйлөгөн, потому что ал деле күнөө да. Алар идеально болуп көрүнүп, канчалык аракет кылганга болот. Канчалык деле аракет кылсак деле баары бир нерсе жакпайт. Баары мындай 100 адамдын 20-сына по-любому жакпайсың да, мне кажется. Пусть их речи не печалят тебя деген сиздердин эмеңизге жагдайыңыз аябай жарашып калат экен да. Эми арга сүйбүлөнүн башталышы бар да. Анан бул темага кайрылып кетпесек болбойт. Өзү кантип башталды эле, кантип таанышып калдыңыз эле? Ушу баарын эле таң калыштуу болду го. Бир заматта эле бир видеолор пайда болуп, жана колдорун байлап, анан ким бул деп сиздин деле эме тиктоккаңызда актив болупчу. Анан бир заматта эле сизди көрсөтүп баштап, анан кайра хейт башталып, ичин билген жок да, ичинде кандай болуп таанышсыздар, ошону айтыш туура болот го деп ойлойм. Биз кандай чын эле Кордайдан таанышканбыз. Баары таң калышат болуш керек. Кордайдан Казакстанда болчу, Алматыда. Тозолгам. Вообще төртөндөн. В прошлом году. Да, ошондо калды. Ну, год и 2 месяца, что ли, примерно вот так вот. И тоже булардын менеджери жана Давид деген бала бар болчу. Азыр данный момент менеджер эмес, но ошол моментте менеджер болуп чогуу башташкан да. Ошо чалып калды. Чалып калып, тозолчу аябай типа жардам керек болуп атат деп, анан эми сөзсө хорошо деп тозолам деп барып тозуп Кордайга барсам, төртөө чыгып калды. Кичинекей кыздар да, эми мындай. Көзүмө кичинекей көрүнүп. Анан Адил байке деп мынтип келишет. Нет, Адил байке. Жо, ким? Жибек. Адил байке деп. Нет, знаешь, как было? Это что было? Нет, мы тебя узнали, типа, мы такие, типа, это же это. То ли, типа. Сени таанышканда. Здрасте, деп, тут здрасте. Анан сөзсө деп салып, анан жакшы сүйлөшүп, мен үчүн чынын айтканда аябай мындай кичинекей кыздардай көрүнүп, мындай кичинекей, анда канча 15 жашта элеңер, 16. 17 жашта. 16-17 ошондой жашта болчу. Нет, 18 же. Жок, 17 жашта болчу. 17 жашта болчу. 17 жашта. Анан буларды жеткирип. Я еще первая должна была остаться. Я не успела с тобой нормально познакомиться. Негизи эң биринчи китап алып калды. Мындай. Баары мындай. Молча. Мындай эле чытап койгом. И ошол моменттерде Давид менен да жүрүп калаттым. Кантип билбейм, бирок биз мынтип ойлоп, типа жолугуш керек деген ой эмес. Как деле жолугуп калабыз да. Жолугуп калып эле сүйлөшүп отуруп калабыз, же кафеге отуруп калабыз. Ошентип сүйлөшүп эле 1 минут вообще сүйлөшпөй калдык. Вообще жок болуп кеттик да. Бири-бирибиз менен вообще сүйлөшпөйбүз. Жолугуп спонтанно это вот Давид, мен, мындай случайно из-за Давида. Давиддин артынан эле случайно. Мы с Давидом же всегда ходили с девочками, получается. Анан Адилден жардам сурап калып эле, Адил случайно көзүбүзгө көрүшүп эле, көрүнүп эле жүрөрчү да бир моменттечи. Биз Адил байке деп эле. Вообще сүйлөшпөй калдык бир момент, вообще прям связь жок болуп кетти. Даже инстаграмдардан бири-бирибизден отписка вообще сүйлөшпөй калганбыз ушуга чейин. Андан кийин вот айткандай эле концерт болгон Улукман апаңкы мурда жылы 14 февраль. Ошол жака выступлениеге келишти да. Выступлениеге келишип тааныган жок вообще мен.
А мен маскачан, кепкачан, капкара кийинип алып ошондо безопасно карап турам. Бүт барып мен жанды басып баратканбыз. Да, биз Улукман апа экөөбүз басып баратканбыз. Биз Улук байкени көрүп, ой, здрасте деп, короче, поздоровались. Мен таанышпайт вообще. Артында Адил туруп тур, оказывается. Анан мен өтүп кеттим эле, анан Жибек, это же Адил деп атпайбы? Анан мынтип карасам, реально Адил туруп тур да. Амей деп мен тааныбай. Ошол жактан кайра акырындан кайра сүйлөштүк. Жазышып алдык кайра. О, кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Эмне жок болуп кеттиң? Эмне жок? Эчтек болбогондой эле. Жок болуп кетти. Жакшы эле, жакшы деп ошентип эле кайра сүйлөшүп баштадык. Жазышып кайра Инстаграмдан кылдык. Кайра күндө мындай. Уже ушудан кийин уже мен күндө эле жолугуп баштадым да, типа карындаш катары. Да, экөөбүз мындай бири-бирибизди как байке карындаш катары воспринимать этет болчук да, мындай без лишних мыслей, типа. Жана эме барго? Есть френдзона и есть байке деп коет. Типа еще бунда урушупчу. Эй, мындай сүйлөшсөң бир нормальный бала менен сүйлөш, түшүнүңбү депчи мындайчы. Анан бир мындай чача сүйлөшпөй, короче, деп эле урушурчу. Любой бала менен сүйлөшсөң мага айт биринчи. Проверку через меня. А мен буга наоборот. Мен ошо баланы көрүп, анан жакшы бала болсо, типа сүйлөшө бер депчи. Типа бул да о деп, типа сен дагы типа кыз нормальный кыз тапсаң деп мага ошентип калды. Если что, через меня проверка, я сразу чувствую деп буга айтып атпайбы. Анан эми өзү деле билет, жини келип калат кетек. Бул кыз кандай экен деп көрсөткөм. Десем, жок, болбойт деп эле. Кайсы кызды көрсөтпөсөм деле жок, болбойт берчи деп. Анан эмне үчүн болбойт дедим. Жакшы эле кыз го десем, жок, болбойт деп эле кой. Я так чувствую деп. Андан кийин уже что-то не то, да? Потихоньку что-то не то. Что-то байкеден уже статус өзгөрчү деле. Андан кийин Жибек келет. Сага элке жагат. Жок, жакпайт. Каякта жагат? Карындаш болот. Эмнеге жакмады? Анан биз баарыбыз чогулуп жүргөндө экөөбүз башкача бири-бирибизге отношение кылып атканын байкап калат да. Анан Жибек кайра элке барат. Али жагат десе, жок, жакпайт деп койду. Экөөбүздөн эми чын эле ичибизден повод берип атсы, и түшүнө албай атабыз да, мен да түшүнө албай атам. Типа кантип типа элка, типа анан мен типа болбойт ошойт деп. Анан кайра келип экөөбүз сүйлөшүп, кайра ошентип эме келдик чечимге. Бирок Жибек аябай жынмен түйөткөн келип алып, Элка, Адил. Вообще-то очень хорошая пара депчи. Андан ушундай чечимге келдик, экөөбүз отуруп сүйлөшүп. Болду, токтотолу дедик. Типа сүйлөштү даже байке депчи, типа байке даже статусту алайлы. Экөөбүз что-то аябай башкача болуп барып атат, что-то бүт нерсем токтото эле коелучу. Типа сен өзүң жолума, мен өзүм жолумен, кээде саламдашкан жерден саламдашабыз, көрүшкөн жерден деп экөөбүз ошо чечимге келдик негизи. И всё. Анткени түшүнүп атканбыз да, что хейт болот деп. Жаман нерсе ошондо эле сезчик да негизи, чын айткандачы. Типа сен дагы жакшылык кылып келбейт. Жакшылык, типа мен менен сен сүйлөшүп барсаң болбой калат депчи. Анан известный дагы кереги жок деп калган. Типа мындай эле простой эле, типа простой. Бул уже сомнения болуп байкуш. Может уже простой, мындай неизвестный. Типа менин оюмча эмне үчүн андай эме, типа билдим да, мындай известный кыз менен типа мен уже өттү да, мага уже урок болгон, и типа жаман эмес, типа кызганыч деген көп нерсе болуп баштайт экен, кызганып баштайсың, анан эми кандай айтканда грубо айтканда аялың бүт баарын көз алдында болуп калат. И ошол моменттер мага ошо нерсе кызганыч, ошо нерсе керекпи, кереги жокпу деген ошондой вопростор болуп калат. Бул өзүңүн ичиңде бир күрөш турбайбы кадимкидей. Андан кийин простой эле, мындай эч жакта эч кимге таанылбаган, ошо жүрөң тынч болот. Жүрөм тынч болгондой эле депчи. Андан кийин У тебя такие мысли были да, тогда? Да. А у меня были... Я тогда думала, ты по-любому ойлоносуң да, адамдын прошлый жашоосун эме кылыпчы, ами жүрсө кандай болот экен, эмне болот экен деп тоже... Для меня это же тоже, типа, какой-то ой болуп, тоже тяжелое решение было. И что для меня, что для него, экөөбүз отуруп сүйлөшүп, кой бул баары туура эмес деп мындай өлүп баштадык. Прям бир күн, чын айтканда бир күн сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Bir gün niftom, жок. Вот кечинде саат 8-дерде жолуктук. Үй жанында, всегда үй жанында отурурчу. Азыр прям көрүп ностальгия болосуң, андай аябай андай күндөр өткөн. Ошол жакта отуруп 8 кечки 8-де жолугуп отурдук беле. И эртең мененки
эртең мененки 6-7-ге чейин, Надо будет 6-га чейин прям отурат. Отуруп вот. И сөзүбүз түгөнбөйт түгөнбөйт. вообще. И ваконсо экөөбүз аябай жакшы сүйлөшүп келип, аябай чечип дегенде сөз сүйлөшпөйбүз деп чечтик. Эми ошондой туруп атат, Алладын значит ошондой тура кылып атат, ошойт Аллахым ошондой кылып атат, ошойт деп эле ойлоп койдук. Все, ошентип сүйлөшпөй калдык. Мен да жүрөм, өзүнчө жүрөм аше. Бул өзүнчө жүрөт өзүнүн иштери менен, мен өзүм иштерим менен. И вот Алланын эмеси менен. По-любому канчалык экөөбүз бири-бирибизден качып, канчалык мен жок деп, бул да жок деген, муну все равно эсе. Как-то. Аллахым эси ушундай кандай эле, пешенеңе жазып койсо ушундай болот экен да. И мына азыр ушул этапка чейин жеттик. Уже семьябыз, мына грубо айтканда өзүбүздүн бир кичинекей дүйнө, мындай уже чоңойтуп ошону. Ошон үчүн эч качан мындай бир нерсе болбой калса, кейбеш керек экен ошочу. Ошол нерсени да аябай түшүндүм. Наоборот, сен окшошпой калса, биз ушундай адамбыз го негизи эле. Бир нерсе окшошпой калып эле, бирдемке окшошпой эле болбой калса эле, настроениябыз түшүп эле, кыйналып эле өзүбүздү жеп ичибизденчи. Андай кылбаш керек экен, өзүңдү жебеш керек экен. Значит, Аллахым ошо сен койгон планыңдан да 2-3 эсе өзү жакшы нерсе менен берет экен да. Аллах знает, что нам лучше надо деген сөздөр бар. И недавно я, башымдан ойлогом, негизи это же так и есть депчи, мындай барго, допустим, бир нерсе болду, и адам отуруп алып сожалеть, мынтип ойлонот го, эмнеге андай болуп калды, мындай по идее мындай болсо жакшы болмок депчи. И получается, когда люди так говорят, они идут против Всевышнего, потому что это планы Всевышнего, и все случается только по его воле. И получается, типа, эмнеге андай болду, если бы мындай кылганыңда андай болбойт болчу деп адамга давка кылат го, это значит, ты идешь против Всевышнего, типа, наоборот, Аллахка наразы болгонсупчу, типа, эмнеге андай кылдың депчи. И ошол ой недавно башыма келген болчу да, реально это же по сути так и есть, наверное, депчи, если я не ошибаюсь, конечно. Ошентип ойлогом да, действительно мындай. Ошон үчүн айтышат го, мынтип вообще мынтип ойлонбоо депчи. Адил айткандай эле болду, значит болду депчи. И о прошлом сожалеть, думать, по идее, моундай болсо болмок или моундай болсо болмок депчи. Мен да всегда элиз айтам да. Болду, типа, болду да өтүп кетти десем, дейт, болду анда. Все, унут. Типа, десем, все хорошо деп, бул да ошентип калат да. Произошло то, что должно было произойти дегендей. Кээде моменттарың болот го. Типа, өтүп кетти го, эми болду да, эми все болду вот все. Это вы друг друга так успокаиваете. Же мен бирдемке тура эмес кылып койсом, эми все равно кейит. Эми айтып атпайм, биз ушундай адам экенбиз, типа, кейип баштап, мындай башталып барып атканда эми ойлойсуң да. Эч кейибеш керек. Бул жерде азыр дабат болуп кетет го, бирок буну айтып кетпесем болбойт. Ушул темага келип калыппыз да. Өзү бар го, биз адамдар сураганда бир нерсени жараткандан тура эмес сурайт экенбиз да. Сураганда эле жанагы бар го көбүнчөлөр, жараткан мага машина берип кой, мага үй берип кой, мага буну берип кой, тигинди берип кой депчи. Көрсө буну сураганын бербейт да. Бербей коюшу мүмкүн, бериши да мүмкүн. Эң башкысы сураганды жараткан билет да, ошо айтып хадистечи. Аллах знает, что лучше нам надо. Ошондо сураганда тура ниет сураш керек экен да. Тура жол сураш керек экен. Эркелетип сураш керек. Аллахымды эркелетип сураш керек. Аллахым мага тура жолго бере көр, ниет бере көр мага, ошо иманымды күчтөтө көр деп сураш керек экен да. Анткени эгер иманың күчтүү болсо, ниетиң туура болсо, сен ал байлыктар сөзсүз жетесиң да. Кандай кыйынчылык болбосун. А бизде көбүнчөлөр ушул мындай жолду ойлобойт, биз ошол конечный итогду ойлонуп эле бизге машина берип койсо эле жакшы болот эле, үйүм болсо эле экен деп. Жок, мындай келип туруп эле, мен деп туруп эле. Машина, акча, бүт нерсени бер, бүт нерсени бер деп элечи. Типа, андай туура эмес экен. Мен негизи чын айтканда мен деле ушунчумун. Типа, Аллахым деп элечи, типа, бир эле жол. Аллах, ошо чемпион болоюн. Чемпион кыл. Там машина бер депчи мурдачы. Анан эми иман жолуна түшүп, иман жөнүндө, ислам жөнүндө көп нерсе билип баштадык. Эркелетиш керек экен Аллахты. Сен мээримдүүсүң, сен боорукерсиң депчи. Сен берүүчүсүң, сен берсең бересиң, сен кечирүүчүсүң, сен кечиресиң депчи. Ушундай подход менен кылыш керек да. Эмнеге билесизби? Айтып кетейин. Анткени бизде ушуну айтпасам болбой калды. Анткени
бизге жаратканга мактайбыз го, ошондо жаратканга кереги жок экен, бизге керек экен, биз өзүбүздү напоминание кылып турат экенбиз улам сайынчы. Жараткан ушундай деп. Анткени сиз эле башында айтып атпасыз, башында мынтип Аллах ушуну берип кой депчи. Анткени биз жаратканга башкача воспринимать этчү экенбиз да, мурун диндин артында жүргөн. Бирок динге келгенден кийин түшүнүп баштайбыз да жараткан кандай экенин. Анан ушул сөздөрдү айткан сайын мы начинаем вспоминать, какой он на самом деле жараткан Алла. Анан турган нерсени сүйлөйт экенбиз да. Да. И вообще, когда ты начинаешь, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн баарын жасап баштаганда, жашооңдо дагы баары өзгөрүлүп, жакшы сторонагачы. Наоборот, сага көп берет экен да, если сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып атсаңчы, каждый нерсеничи. Жан дүйнөңдө тынчтык болот да, кадимкидей мындай переживание жок, эмне болуп кетет, эмне болуп кетет. Болсо, значит так надо было. Например, намазың даже өтүп кетет го. Уктап калып, же окубай калып, жүрөгүңдө мындай ичиңде как будто бир сен чоң бир күнөө кыла бергендейсиң да. Кыйналып кетесиң да. Мен эме болот, эртең турганда кандайдыр бир груз менен турганда болом да. Эгер уктап калсамчы, намазды уктап калсам, бир нерсе темир болуп, кандайдыр эмне болуп кетти? Намазды унутуп калган турбаймы деп. Мындай суу сыяктуу деле, кечки суу сайсың го, сууну ичип турбасаң, обезвоживание болосуң. Ошол сыяктуу деле болуп кетет. Эртең намазды пропуск этип кетсе, ошондо жаман сезимдер пайда болуп баштайт да. Өзүң жаман адам сезип баштайсың да мындай. Бирок намаз окуп жүргөндө кандайдыр бул сени бир режимге үйрөтөт да. Эртең менен турасың. Дисциплина кадимки. Конечно. Ар кайсы убакыт менен жашап калат экенсиң. Мынча убакытта мынча кыласың, тигинче деп эле. Ооба. Убакыттың аябай шашпай өтөт. Ким багымдатты окуган адам билет да. Багымдаттан кийин уктабай койсоңчу. Ошо күн аябай сонун өтөт да, мындай шашпай да өтөт да. Түштө ата 1-2-лерде ойгонсоң. Кийин уктап алып анан. Куптандан кийин, например, ооз ачып, мен биздин тура деп ойлойм да. Оозду ачып, шам намазды окуп, шам намаздан кийин дагы жүрүп туруп, кайра куптан намазды окуп, тамак кичине жеп, кайра басып, уктап, и какой-то бир 3-4 саатта өзүң ойгоносуң. 3-4дө туруп, кайра. Дагы 2 саат бар да. Тахажжуд намазын окуп, багымдатты окуп, болду, ошону жүрө берсең, короче, күнүң жакшы өтөт да, короче. Болду да. На 100%, короче. Биз азыр ислам дининен сүйлөшүп кетпедик, мен өтө кызыктуу да. Сиз өзүңүздөрдүн салыштырабыз да, ар кимибиз өзүнүн жашообуздучу. Вот сиз ар кимиңиздер очереттен салыштырыпчы, мурунку жашооңуздар кандай болду эле, азыркы жашооңуздар ушул кандай болуп атат ушул ислам менен? Мурда эми ислам динине жакын эмес болгондо все равно мындай жумуштарың окшошпойт, чын. Жумуштарың окшошпойт. Мындай бүт нерсе не кылбасаң эле арам сыяктуудай болуп эле. И мындай арам жумуштарга көп кылган жүрүп каласың, мындай түшүнбөйсүң да эчтекенчи. Күнөөгө батып жүрө берет экенсиң да. Элементарный аябай чоңчу. Намаз окуп баштагандан ошо намазга ошо тоже мен эки иним аябай түрткү болду да тожочу. Ошо именно Судондагычы сбордон жүргөндө Тега деген бала иним болот. Тоже жакын. Ошол да кечке айтып туруп, братан, 5 убакыт өзү аябай катуу, тоже жакшы. Ошол братан намаз окуш керек. Баары өзгөрүлөт деп ушу дават берчи да мачы. Ошол моментте бек капталдан бек болуп атат. Андан кийин Мурат деген да иним бар. Ал дагы братан окуш керек. Мен оюмда окуш керек, бирок эмне жетишем эртең бүрсүгүнө. Биздин нафс аябай биздики күчтүү болот экен. Айтып атпайбы? Любойду жеңиш үчүн сен өзүңдү жеңсең, сен баарын жеңесиң депчи. Ошондой. Өзүңдү биринчи очередь жеңиш керек экенсиң да, ушу нафсты өтүпчү. Аябай намаз окуп баштаганда бүт адал бүт мындай кандай туура айтылып калат. Мындай бүт жакшы нерсенин баары меники деле 180 градуска өзгөрүлдү деп айтсам адашпайм. Бүт нерсем элементарно даже ондай кээде ушундай жаш болгондо ата-энелериңе даже характерин көрсөтүп койсоң, тылтың депчи. Андай нерсе да кылгың келбей атат экен да. Бүт нерсе меники өзгөрүлдү. Жашоого бүт нерсе өзгөрүлдү. Ошо намаз мени ошондайга өзгөртүп койду. Мен сабырдуу кылып койду. Биринчи очередь сабырдуу. Сабырым кичине онтимындай. Өзү спортчулар да ушундай го, өзү алар мындай кандайдыр бир вспыльчивые такие, да. Всегда эле болду. Сезип турчу. Аз эле кээде чочуп кетет, деп, мен жоже нормально. Мен башта элек деле болду, жакшы эле. Типа
ошол нерселердин баары унутулуп барып атат. Баары сразу эмес, бирок акырындыктанчы. Иншалла деш керек. Эми Кудайдын эмеси жардамы менен биз ошонун баарын өзгөртүп барып атабыз. Сиздики бир аз өзгөчө. Сиз бар эмеңиз өзүңүздүн мурунку жашооңузду сурашыңыз керек болуп калды. Жаңы жашоо башташыңыз керек болду да. У меня вообще реально вот тоже очень сильно изменилось. Өзгөрүүчү прям катуу. Анткени мурун жарым жыл мурда эле уже мен всегда в окружении там друзей, блогеров, там на суете, тиякта биякта жүрүп, короче, анан бирок ал моментте экөөбүз чогуу болчук. Бул анча деле эме кылбайт болчу, типа против болупчу, с пониманием всегда относился. Получается, я сама изменилась. И до того, как я покрылась, все-таки платок очень көп нерсени алып келет экен за собойчу. Анан до того, как я покрылась, у меня вообще другая жизнь была, постоянно вот на суете, да, көп гуляла еще, в Алмату часто, поездки тоже с девочками, да, а сейчас у меня очень спокойная жизнь, да, прям тынч. Просто Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эле жашап, мындай тынч, күйөөңдүн жанында, туугандарыңдын жанында, анан над собой работаешь, иманыңды көтөрүп, мындай стараешься бесполезный эмелерден алыстапчы, уже көз караштарың башкача болуп калат экен да, эмне жакшы, эмне мага польза алып келет, эмне алып келбейт депчи. Анан ошо азыр уже вообще мындай менде раньше желание болчу всегда үйдө отуруп калганда азыр бир жака чыгыш нет, азыр бар чыгыш керек деп, бирок күйөөм менен чыгам, типа пойдем там погуляем, там что-нибудь поделаем. А раньше мындай көп адам менен сүйлөшкүм келип атат депчи, энергия адамдардын алып мындай. Мен всегда көп компания, чоң компаниянын жанында жүргөн жакшы көрөт болчумун. Сүйлөшүп көп адамдар менен энергичный туда-сюда. Азыр андай тяга жок да. То есть хочу гулять, там хочу с друзьями встретиться деген нерсе уже пропало у меня, просто желание пропало, потому что билбейм, может мен какой-то, может, польза көрбөй калдым, может, лучше провести это время по-другому, да, может. И вот так вот у меня все поменялось, действительно. Өзү барго, көбүнчөлөргө сиз үлгүсүз, жана мурунку эмеңиз элке болгондо баарды ушундай жылдыз болсу келет го. Блогерлер менен сиз айткандай эле суета баары жакшы көрөт, ошондой жылдыздуу болсу келет. Анан сиз алардын көзүнчө резко туруп эле наоборот болуп кетти да. Анан алар болсо көбүнчөсүндө кандайдыр недопонимание болуп кетти да, бул биз ушуга үлгү болуп, ушуга стремление болсок, бул наоборот жаман болуп популярностьтан качып барып атат депчи. Бирок мен эмнени айтып келип кетет, популярность жоголгон жок да. Еще хуже. Анан да бийик болуп кетти да, популярдуу. Просто понимаете, мен действительно аябай көп ой болгон. Нафс прям башыма прям жейт адамдычы. Ошон үчүн уткулады. Ооба, мен ойлогом мындай, блин, мен азыр жолук кийинип алсам, я же некрасивая буду депчи. Анан мени көп адамдар карабай калышат депчи. Көп адамдар сүйлөшпөй калышат. Мен четтен наоборот давай деп. Давай кийер сен эме типа айтып атпайбы, башкалар карабай калат депчи. Типа азыр эртеңде баштабасың, балдарды каратып, внимание каратып, анда смысл эмес, типа именно как блогерша катарычы. Как нет, да, не в том плане то, что типа парней привлекли. В целом, я же тоже, типа, я медийная личность, я работала для того, чтобы собирать свою аудиторию. Это тоже моя работа, да, была. Действительно много чего поменялось. Ойлор деле келчи, вот ушул бүт ойлор келип, бирок наоборот, ушул жолук кийингенден кийин жолуктун артынан көп нерсе келди да. Аллахым прям эркелетет экен аябай. И өзүңдү защищенный сезет экенсиң. Анан адамдар ойлогондой типа эмнеге мынча резко болуп кетти депчи. Бирок адамдар билбейт да менин ичимде эмне болуп атканын, камерага көрсөтпөгөн жашоомду билбейт да. Получается, на камере я просто Элька из 4Girls, там туда-сюда, вот так у меня дни проходят депчи. Бирок түнү үйгө келип, көп ойлонуп, Аллах менен сүйлөшүп, намазга туруп, эртең мененчи мен багымдатка туруп баштагам да, анан кийин уже 5 убакытты койдум да, 5 убакытка турдум.
Анан ушундай көп нерсе ичимде болуп аткан. Апам тоже оронгон сама по себе. Мама тоже в хиджабе. И получается, мени ичким заставлять эткен эмес. Вообще, я сама к этому действительно пришла осознанно. И я очень за это благодарю Всевышнего. Альхамдулилля депчи. Өзүм келгениме осознанно прям башыма келипчи. Он баары ойлойт, может, Адиль заставил, депчи, или мама заставила, депчи. Бирок как раз таки даже for girls болуп ачык кийинип бийлеп жүрсөм деле апам вообще тоскоол кылбайт болчу. Всегда поддерживает этип, молодец, давай кыл депчи, молодец деп только поддержка берет болчу да. Ошого мен аябай ыраазычылыгымды билдирем апама за то, что она никогда вот меня не притесняла, типа эмнеге антесиң, эмнеге мынтесиң депчи. Свобода берген. Свобода бергенде уже сен өзүң на своих ошибках учишься и сам осознанно приходишь к этому, да? Туура бала баштайсыңыз ошондо баарын айтканда. Өзү мен бир нерсени байкам, өзүм анализдеп жүргөм да. Өзү Фогеросун ачык айтканда бул аудиториясы кичинекей эме да, төмөнүрөөк да, жаш боюнчачы, улуу адамдар эмес да. Анан жаш боюнча анан мен ойлогом да, сиздер баары чоңойсуздар да, Фогеросчу баарыңыздар убакыт өтөт. Анан сиздерди ким көрүп баштайт чоңойгондочу уже. Анан ойлогом да, бул чоңураак контентке өтөт болуш керек деп оюм ичимде бар болчу да. Анан мен оюмча сиз себепкер болдуңуз. Эме деп коет го, бир жериңен бир сторонаң жабылса экинчи жагың ачылат депчи. Ошол сыяктуу да азыр кандайдыр бир сиз айтып атпайсызбы, ушу туура үлгү көрсөткүм келет үй бүлөдөй депчи. Мен ишенем ушул туура үлгү көрсөтүп, эң башкысы биз балким мындай идеальный үлгү эмеспиз баардыгыбыз, ар кимибиз өз жагынан, бирок эң башкысы эмне биз аракет кылышыбыз керек экен да. Аракет кылсаң берекет беле. Аракет кылып, ушул туура көрсөткөнү ар кимибиз өз жактан, сиздер туура үй бүлө көрсөтүп элдерге үлгү болгуңуз келип атат. Мен бул жакта өзүм туура баалуулуктар жүргүзгүм келип атат. Ушинтип кандайдыр биздин максатыбыз бир да, баарыбыз адамдарды жакшылык кылып, жакшылык таратканыбыз дегеничи. Ошондуктан сиздерге мен ийгилик эле каалайм. Ушул жактан үй бүлөлөр бар да, көпсү жолугушуп жүргөндөр бар. Анан бири-бирине үй бүлө курабыз деп ниет кургандар бар, туурабы? Сүйлөшүп жүргөндөр бар, же балким бирөө менен сүйлөшүп баштам деген ойлогондор бар. Ошолорго кантип суроо бермекчисиз? Үйлөнгө кантип башташ керек экен туура? Ушу жана башында айтып келдик го. Шашпагыла, мындай шашкылактап, Сүйүгүү. мындай ооба сүйүү да жакшы нерсе. Бирок ошого сүйүүгө алданып калбаш керек да. Бүт нерсени ойлонуп, кечке сүйлөшүш керексиңер. Экинчи эмеңер менен эртең мененкиге чейинби, хоть 2 күн болобу, бирок экөөңөр чечип, как есть, алдабай, да? Алдабай экөөбүз ушунткенбиз. Бири-бирибизге алдабайбыз. Как есть айтабыз, жашообуз кандай болот, дальнейшем болот экөөбүз. Аял күйөө болобуз, кандай башталат. Экөөбүз ушинтип сүйлөшүп атып, именно чечимге келдик. Азыр зато бири-бирибизге эч вопросторубуз жок да. Мындай эмес беле, моягы чөтө окшошпай калды го дегенчи. Заранее обсуждать, заранее сүйлөшүпчү. Допустим, после там уже чогуу үй бүлө баштап атканда мынал жерде кандай ойлойсуң, кандай болуш керек, мынал жерде кандай болот деп ушун бүт баарын заранее билип, адам сага действительно жарашабы, эме душой сага подходит или нет депчи, ошонун баарын билиштирип, анан уже уже үй бүлө курсаңар болот. Мындай айтканда, жоопкерчиликти да алып, мойнуңа алып, баарын түшүнүп, кадан кылып кылышыңыз керек. Анан типа акча дагы топтолуп, анан үй кылып алыш керек, анан машина кылып, анан жаш өтүп кетет да. Оңуз жакшы көрүп. Андай кылбаш керек. Чогуу да бебес. Бүт нерсени эртең бүрсү күн эми Кудай өзү кечирсин, мен десе көп табып, анан ошентип келип калса мен таап атпаймынбы деген разговор болбойт да. Типа кыз жактан дагы. Типа мен кыз болуп, мен көп таап атпаймын деген нерсе болбойт. Акча жактан эч качан уруш болбойт. Эси чогуу турсам эмне үчүн? Потому что жаман нерсени да, жакшы нерсени дагы чогуу көрүп келген да. Өкөнтүн даже айткысы келсе да айтып болбойт деп эмнени айтат депчи. Өзү Куранда бар, кедей болсоңор үйлөнгүлө, берекеңерди берет. Ошо Алла берет экен да, ошончу. Биз дагы эң башында туруп биринчи ойлондук да. Экөөбүздүн эчтекебиз жок да. Башындачы. Экөөбүз эмнебиз бар мында? Реально работа такой официальный. Типа эмнебиз бар? Эртең популярдык өчүп калса, бул калса эмне кылабыз дегенде. Кудай сактасын, типа, вообще экөөбүз типа мындай ха-ха жарыпчы, мынтип калып калабызбы депчи, экөөбүз тең күлүп атканбыз да, типа, ошону күлүп, типа, болгондо эле бир эле машинабыз бар. Анан мен үйдүн эң кичүүсүмүн. Негизи үй дагы бар. Бирок азыр в данный момент биз отдельно жашап атабыз.
Кайненем мен кайнатам, ну, папа, мама, да, очень хорошие люди, реально. Альхамдулилля, то, что у меня такие, этот кайненем мен кайнатам жакшы адамдар, да. Очень такие добрые, с доброй душой и понимающие. Всегда во всем поддержат. Они всегда мындай, балдарым, эмне болсоңор, любой нерсеге биз силерди колдойбуз депчи. В любое ваше решение мы вас поддержим деп всегда поддерживают. Анан эмне себептен деп да көп адамдар ошо себепти билип коеюн деп эмне үчүн бөлүндүк. Ата энеси үчүн жазбаса эркелеп кетет экенсиз. Күчүлөрүбүз да. Да, это прям На всё готовое, да, көзүңдү ачып, тияк бак кылсаң тамагың даяр кылып Аракет жок болуп калган экен. Аракет жок болуп калат. Еще реально папа, мамам, они прям эркелетет да, реально Адилди аябай жакшы көрүшүп экен, я в шоке. Он из-за того, что младший, мен андай сүйүүнү вообще мындай, ну, көргөм, конечно, бирок со стороны башкача көрүнөт экен да, мындай. Башка со сторонычы. Анан экөөбүз чогулуп алып вообще эркелеп жатып эле калат экенбиз. Турсамы өзүбүздүн төшөк жыйнап коюш керек. Болду, эшикке чыгып эле кайра бүгүн эс алайлы, көрүнүп коелу, чай коюп берип коелу. Чай коюп берип коелу деп чай пайларын койсак да эми эне жеңем дагы үйдө. Алар кичине эртерээк турат да, биз кичине эркелеп кичине кечирээк турабыз да. Ага чейин тамак, чай пай жасап коюшат. Анан андай нерсе болбойт экен. Иш калбай калган секилди. Иш калбай калат да. Эми Элкага да калбай калат. Мага да папам өзү жасап койчу, байкем өзү жасап коет, көрөш, мага да калбай калат да. Каком-то образе. Экөөбүз кой болбойт. Типа экөөбүз биякта турсак эркелеп жүрө берет экенбиз. Жоопкерчиликти алганды үйрөнөйүн деп туруп бөлүнгөн. Всё деп туруп койчу. Экөөбүз чечилдик да. Кыйналабызбы, эмне болобуз, бирок экөөбүз бөлүнөбүз деп турейин, экөөбүз кыйналабыз. Даже күлүп коем, суу менен нан жесек да зато экөөбүз чогуу көрөбүз ушул нерсени депчи. Жок. Андай эмес, типа Аллахым бизге бүт жеринен берип атат, Кудайга шүгүр. Умрага барып келгенден кийинчи действительно мындай уверенность да. Уверенность эмес, мындай Аллахым бизге жардам берет дегенсепчи. Ал жакка барып келгенден кийин действительно өзүңдү защитадай, под защитой себя чувствуешь. Типа нас защитит от всего, да, что бы с нами ни случилось, там, он поможет. И даже по сей день, когда бизде бир нерсе болбой жатканда, обязательно бир выход чыгат да. Обязательно. Чыгат. Еще не просто андай, мындай эмес, аябай прям таң каласың да. Каяктан келген. Просто вот аз адамдар может ишенишпейт көбүчү. Бирок мен силерге айтып атам, өзүбүз мындай экөөбүз ушу канча айдан бери бирок экөөбүздү аябай прям мындай бүт нерсе өзгөрүлүп кетип атат да. Бүт нерсе чыгып атат, бүт нерсени берилип атат. Оңой берилип атат. Таң калыштуу ошогочу. Типа Аллах ушинтип акырын берип коет. Ошон үчүн айтышат го, ну не зря же говорят, да, опять-таки мен айткандай, Аллахка тапшырсаң баары жакшы болот депчи. Адам уже өзүнө жоопкерчилик чересчур мен кылыш керек, мен деп бүт ответственность өзүнө ала алгандачы, уже депрессияга түшүп мындай Аллахтан алыстап эме өзүнө слишком көп алып таштайт экен да. Акыл айтат, мен буга кереги жок турбаймынбы деп. Потому что өзү кылат турбайбы депчи. А когда Аллахты эстеп, Аллахым жардам берет десең, наоборот, типа реально өзүң башкача болот экен да. Жардам действительно чувствуешь. И өзүңдү одинокий да сезбейсиң вообще. Буга эмне да айтса болот, машалла да айтса болот. Эң башкысы мен өсү оюмда эле болгон. Ушу сурап атканды атпайбыз, жартылган буйругу ушул анын өзүнүн планы бар деп атпайбызбы? Бирок биз сураган чын эле берет экен да, мен оюмда эле болуп атат да. Мен башында ойлогом да, жартылган ушундай үй бүлөлүк маселе боюнча подкаст кылсак экен, бирок аябай жакшы болсо экен, жакшы баалуулуктар менен кылсак экен деп аткандай эле болуп атпайбы ушул? Сиздердин эле өзүңүздөр жана айтып кеттиңиздер. Кечиде эле билейм мен кайра сүрдөп азыр А дейм деп Б деп аламбы, кандай деп экөөбүз аябай жаман болуп атпайбы? И просто дуа кылып эле эртең жакшы сүйлөп, жакшы өтсүн, мындай атмосфераны өтсүн, мындай бизге жаксын, чтоб көңүлүбүз калып калбагандай болуп, жүрөктөн чыккан мындай чындыкты айтам, ачылам мындай деп аябай ушинтип оюма кое алып, ошентип дуа кылып алып келдим негизичи, ушинтип өзүм жабык кишимин негизи. Да, вот, я тоже хотела сказать, на самом деле аябай кыйын Адилге ачылганчы, азыр көрүп атам, кантип сүйлөшкөнүн, прям вообще молодец. А так, типа, вообще мындай каток жашоодо серьезно көрүп калсаң, не удивляйтесь деппи? Мындай сүйлөбөй да мындай моменттер болот, эси мындай
бар го мындай ар кандай мындай сүйлөбөй да коем да монтип отура берсем деле болот болчу да негизи деп эле секирип ана деп эле күлүп эле койчу ортодончу. Так, биз ушул умра жөнүндө сүйлөшүп кетип атык элек. Элька уже айтып койду умрага барып келген. Эми бул жактан жооп алсак, умра жөнүндө ой пикири. Умра эми ал ушундай жер, Аллахтын үйү деп койсо болот да. Аллахым чакырып, Аллахым кааласа ошол жака барат экенсиң да. Мен азыркы күнгө чейин угуп жүрөм, миллионер акчалар толуп турган адамдар да жете албай калышы мүмкүн да. Какой-то причина чыга берет да. Кээ бирлер вообще бир сомдун акчасы жок кетет. Менин случаимда да. Чынын вот как есть айтканда мен бир сом акчам жок кетип калдым да айкачы. Кантип? Вот ушундай эле азыр бүт түшүндүрө берем. Аябай. Аллахым каалоосу менен. Аллахтын эмеси менен да, каалоосу менен чын. Аллахтын каалоосу менен мен ушундай жерге барып калдым. Кандай болду? Оронду биз экөөбүз типа ниет эле коюп атканбыз да, ниеттен башка эмес, даже суранбай эле Аллахым ошо экөөбүз умрага барсак кандай сон? Можно. Это же тоже как-то связано, Да. типа то, что, допустим, мен оронгондон кийин баары харамный отношения туда-сюда депчи. Анан дуа кылабыз кечке, даже тамак ичип бүткөндөн кийин дагы Адил всегда айтат, Элиза экөөбүздү халяльный отношенияга чейин, короче, жеткиз депчи, мынтип экөөбүздү баары жакшы болсун депчи. Ушинтип жөн эле дуа кылып эле харамный отношениядан халяльныйга чейин жеткиз депчи. Анан умра чыгып калды. Еще мындай болот. Мен Японияга кетиш керек болчумун. Мен бияктан экөөбүз чечилип атканбыз. Сен мени күтүп тур, типа биякта тем более орондуң намазыңды өзүң кыла бер. Мен 3 айга Японияга кетип, 3 ай ошо сборунда өтүш керек болчумун. Андан кийин бул дагы кое бергиси, онда против бара болбойт да магачы. Типа макул дейт да, бирок глубины души по-любому кое бергиси келбей атат да. Все равно чем 3 ай типа көп го дегенсипчи. Бирок кет бар, ошол жака барып тренировканы кыл, ошол жактан кыл деп мен кетирет. Бирок көзүнөн көрүнүп турат да, что кетиргиси келбей атканчы. Типа, жок, бар, наоборот, барыш керексиң, типа успехка жетиш керек депчи. Мен ошентип кетиш керек болуп атты. Всё, мен кетем болуп уже визаларга уже документтеримди чогултуп баштадым уже сдавать этем деп уже кирет деп аткан моментте эле кечинде эле жөнөтүп калат. И умрага типа сертификат берели деген силер. Мага жазып атпайбы? Типа орондуңар ошо подарок болсун, ошо баргыла. Кантип эле ушундай подарка кылат, ким кылат деп мен ойлоп атпаймынбы? Типа жөндөн эле мына умрага сертификат силерге. Силер барып Просто кеттик эле дегенсиз. Ана мен, типа машалла, типа кандай болуп атат, типа жалгызбы? Кандай десем, билбейм деп атат болчу. Мен сүйлөшө элекмин. Буга да убакытты көп өткөрбөк, через менеджера келди. Через менеджер эмес, сен өзүң впрямую сүйлөштүң. Менеджер чочутуп коюшу мүмкүн, ар кандай туура эмес нерселер. анан Өзүң чал, өзүң жаз дедим. Анан сөзсө хорошо болду, бул да өзү жазып баштады. Ал Замзам Travel деген эме экен, компания. Андан кийин Ошто, через Ош тук да. Юг жактан да, короче. Андан кийин, короче, чечилип бул не кылам, андан кийин сен өзүң эле барасың болуп чечилди. так как Мен күйөөң да эмесмин, сен эч ким эмесмин дегенсип болду да, мен өзүм как раз вот сен кете бер 2 жума. Мен да как раз учуп кетсем, экөөбүз примерно сен 2 жума аяктан келгенде деле аз убакытта 2 ай эле калып калат экен депчи экөөбүз ошентип сүйлөшүп атабыз. Бир чети жүрөгүмдө кое бербей атты, умрага жалгыз кетиргим келбей атат да. Чын айтканда жалгыз кетиргим келбей. Я тоже, одна тоже такая не. Жо, анда эмес, типа братишкасы. Да, с братишкой, но баары бир мындай болот го, как будто обидно, да, вот как будто, не то, что обидно, просто как это объяснить, Сиз эмесиз да, бир үйлүү болоюн деп атасыз, анан аял өзүнчө барып туруп күйөөсүз как будто отдалимся, да, коркосуң го, как будто уже всё. Ана мен характеримди көрсөтүп баштадым. Барсаң бара берчи, мага эмне кечке айтып атсың депчи. Бул кечке менден сурайт. Точно барайынбы же, барып эле коеюн, барайын деп. Мен нелов. Кантип мен барба деп айтам демчи. Ошо Алланын үйүнө чакырып атса, мен кантип барба деп айтып коем.
анда уже эң аянда өзүң чеч деп ушинтип өзүң чеч мага иштеке деп мен өзүм Японияга кетем сен өзүңдүн умуңа кет иншалла эсе Алла дагы эме кылса насип этсе биз экөөбүз деле барабыз кийинчерээк деп уже ошо ошол моментте апама барам. Короче, меня пригласили, типа ушундай подарок кылып атышат депчи. Апам аябай сүйүнүп, серьезно жөн эле подарок. Вау, классно деп анан Эрбол менен кошо туда-сюда. Махрам керек да. Братишка, папа, либо муж. Эрбол менен кошо деп туда-сюда, хорошо деп анан Адилди кошуп алгыла дейт. Адилди да кошуп алгыла деп анан. Мен жок барбайм деп. Мен барбайм деп. Андан кийин ужинга чакырам. Кайненемдичи. Анда кайненем эмес болчу, бирок апа деп аябай жакшы сүйлөшүпбүз, аябай даже таанышканыбыз да аябай жакшы болгон да, аябай жакынбыз. Апам такая легкая, мындай легкий человек, да, мындай любой менен негизи аябай чыгып кетер. негизи аябай ойлогом. Типа любой ата-эне деген кызына жакшы нерсе каалайт да. Аны разведённый экен, баласы бар экен, Жаман көз караштуу жаман көз караштуу болуп калат. Тоже Аябай коркчумун. очень этот актуальный вопрос, да, как моя мама типа отнеслась. Аябай коркчумун да, типа буга кыйын болуп, короче, айтам мен деп болгом. Болбойт дедим да. Типа эртең бирсин башка бирөөдөн билип калса жаман, ошон үчүн типа бизден мен өзүм оозуман уксун. Ошо балам бар экен, ошо доёто аялым бар болчу экен. Типа мен өзүм оозуман уксун деп айтам дегенче өзүңөр аябай жакшы сүйлөшүп кетип, бул биринчи айда по душам сүйлөшүп кетип айтат. Анан типа все равно чочуп нерсе болгон, а бирок живой жолукканда биз аябай прям кандай десем өзүнчө бир волна толкун. Прям мен эсимде гүлдү кармап титирейсиң, онда жүрөгүм түшөт. Не деп, онда ошо келди да, келгенде монтип туруп, берип туруп, калайын деппи, кандай кыла калам деп, онда биринчи жолу көрүп атам. Доётом алыстан көрүп, типа алыстан таанып, мындай Давидтин досу деп, ал деле апа деле таанычы, мен деле апа Элизанын мамасы деп, типа таанып ушинтип. Монтип эле, чочуп эле, короче. Прям сон сөздөр бар го жана сүйгөн адамыңа чын эле сүйөм деп айтыш эң кыйын болот депчи. Чыныгы сүйгөн адамымда чыкпайт да, отуруп кысылып не кылам? Андан кийин эсимде жүрүңүз кириңиздер деп киргиздик, бетим кызарып баштаган. Кып-кызыл могу. Особенно мындай кызарганда мындай кызарып кетет го. Мен эки жерим кып-кызыл. Мен вообще Адилди андай көргөн эмесмин деп койгом вообще. Это аябай жок, негизи ошол күнгө чейин мамага таанышка чейин күнгө чейин мен серьезно көрчү. Жалжалакта болчумун, лишний жалжалакта болчумун, лишний күлбөй мындайчы. Анан ошо мама менен таанышып, деп аябай Растопили все. кандай десем, подружкасы болуп кеткем, аябай жакын мындай. Көптөн бери өзү деле айтат, как будто көптөн бери сүйлөшкөндө таанышып болгондой аябай жакын болуп кеттик. Ошо умурага барбайм деп баштадым. Жок, мен барбайм, мен умурага өзүңөр бара бер эле деп баштадым. Анан ошол моментте ужинга чакырткам апаны. Апам менен аябай жакшы сүйлөшүп, кылып атып, короче. Эчтекеңди билбейм деп койду. Сен барасың, короче. Мен сага подарка кылам деди. Типа мен сага подарка кылам, ошо сертификат алып берем мен сага. А мен элестетсем, даже кайненем эмес да ал моментте. Типа девушкамдын мамасы да, жөн эле апа, Аяш апа дечим. Типа кайнене апа, Аяш апа дечим. Аяш апа дечим. Аяш апа типа подарка кылам. Анан жок. Кылсам да мен өзүм акчама барам, же өзүм табам, мен өзүмдүн эмеммен. Намыс койгон баштап турду. Десем жок. Типа принципиально мен алып берем. Тарынам дегендей кылыпчы, типа мен могу поездка менин атыма болсун деп. Ал моментте мен билбейм 1300бү, 1300бү, 1100. 1100 табыш чоң эле акча ал. Негизичи аябай оор да. Айтып атпайм, Аллахым кааласа кандай болбосо да эмемен кетирип коет да. Ким болбосоң да. Каяктан болбосо да. Монтип эле шоковый состояние, ошондо кандай болуп калды? Япония болуп калдыбы? Же каяка умур болуп калды? Бул жерде бир кандай тандоо болуп турду, мындай динге жакыныраак болуп, бийликке жакыныраак болсомбу же спортсмен, известный спортсмен, либо сен как спортсмен катары уважать этип, либо просто Аллахтын жанында. Алла жакыныраак, Аллага жакыныраакчы. Каяктан тандоо. Мен өзүм агайым ошо Японияда, өзү ошол жакта жашайт, ошо агайым алып кетип аткан. Жудо, как силер билгендей эле, жудо Япониядан чыккан да. Эң күчтүү мектептер это Японияда. Ошол жака ошону алып кетип аткан мен дайын. Сразу эле биринчи очередь, эч кимге даже үйдөгүлөрүм айткан жокмун, биринчи очередь агайыма чалдым өзүм. Потому что единственный корккон адам это агайым да. Жүрөгүм кичтекесинде алып койгончу, сразу агайга чалып, агайым да аябай 5 мал убакытта намазда аябай катуу. Агай.
ушундай сунуш болду, ушундай болуп калды, билбем, Алладан келди ошо умрага. Десем агайым да против болду, машалла. Кет. Ош жактан хотя бы поведениеңди, эмеңди өзгөртүп келесиң. Ош жакка барып келди да. Может, изменишься? Изменишься, кичине мындай добрыйраак болуп каласыңбы дегенде. Типа. Аябай күлүп атабыз да. Биз еще вайп менен сүйлөшүп атабыз да. Анан как раз все Японияны жылдырдык. Апрелдерге жылдырабыз деп, апрелге жылдырдык, умрага бар деди. Все, умрага кеттик. Настроение жок экөөбүздүн. Никебиз кыйдырабыз дегенбиз да. Болду, чечим келдик. Ата-энелерибиз кайттык. Никебиз кыйдырабыз, бирок нике Не кыйдырабыз. успели. Не успели. Просто не успели. У нас было время, но не успели. Бирок болбой калды да. Такыр. Типа, ушунчалыкка чейин аракет кылдык, аябайчы. И что-то Мен вот... да ата-энеме барам, ата-энебиз, мен ата-энем макул болот. Апа да макул болот, бирок все равно какой-то эме чыгат да. Ортодон бир себеп чыгат. Себеп чыгат дейби. Типа, эң айында жок, короче, как жигит парень болду эле кеттик эле. И анан бүт нерсени угуп баштадык, элестетсеңиз, биякта азыр биз бир күнөө кылсак, биякта 100 000 күнөө өйдө болот экен да. Элестет. Даже тура эмес көз карашып койсоң, типа, ушунуга чейин түшүндүрдү. А биз сүйүктүү көзүң менен карап, например, келип, типа, жаным деп колуң кармадыңбы? Все, это уже. Анан айка умрага андай либо адам аябай тазаланып келет, либо аябай күнөөгө батып келет экен да. Ошо эки эле вариант экен да. Башка вариант жок. Ортодо нейтрал болгон жок да. И мен кетип барып атабыз экөөбүз. Аябай настроениябыз жок. Бул ыйлап кетип барып атат. Кандыкын эле. Кандай не кылабыз деп. Типа мен кантип 2 жума сен ош жакта туруп, кантип биз 2 жума экөө сүйлөшпөй коебуз депчи. Сүйлөшпөгүлө деп койду да. Вообще. Ортоңордо сүйлөшсөңөр да саламдашып эле бол. Ассаламу алейкум, типа ортоңордо ушу практикасы болуш керек, кайдем депчи. Болду. Типа, ортодо обязательно бир адам отуруш керек деп. Даже, например, даже жок. Ал сен тура эмес, типа, именно умрага барганда экөөбүз, типа, жакын жолобой калыш керек деп өйдү. Даже лифтке нече случайно көрүшүп калсаң, даже бири-бирине карап, ассаламу алейкум деп койгула. Все, кете берле, дальше өзүңөрдүн. Аны элестетсе, ушул нерсени ойлондум. Такой стресс. Анан мен ойлодум, эмне үчүн мен барып атам ошо умрага депчи. Мен ошо умрага барып, мен азыр тазаланбай, мен эмне күнөөгө батып келемби депчи. Ошо кантип болсун деп мен барбай эле койсом нааразы болуп баштагам чын. Кудай өзү кечирсин, астагфирулла. Аябай нааразы болуп, аябай жаман болуп, ошо бекер эле өрдүм, ошо эмне үчүн ошо алдан бияка кетип калдым, ошо Японияга эле. Самолетто уже кетип баратканда. Японияга эле кете берсем болмок экен, ошо агайым жанына тынч эле деп ушундай нааразы болуп, мен өзүңө болсоң нааразы болуп жана айтып атпайбыз, өзүмдү жеп баштадым. Ошо урокту баарынан эме болуп аткан үчүн айтып атпайбы? Алладан өзүнүн пландары бар экен депчи. Мединага 4 күн жүрдүк да. Биздин пайгамбарыбыздын эме жерине 4 күн жүрүп, ошогул Мединада. Биринчи күн эле барып Мединадан никебиз кыйдырып атпайбызбы? Еще шылтоо болуп, понимаете? Мындай не запланированный шылтоо болуп эле ошол күнү никебиз кыйылып калды. Короче, бардык экөөбүздөн бул настроениясы вообще жок. Менин настроением жок. Экөөбүз Мединага келдик, все уже. Экөөбүз дистанция болуш керек. Потому что уже священный месяц аябай келдик, уже все. Мен даже келип нормально десем, бул типа жаныма жолоо деп койту. А мен ичиме как больно, да? Элестетсең, мындай сүйүү менен мен келип, типа жакшы нерсени сурайын десем, типа жолоо деп койсочу, типа күнөөгө батабыз. Все деп койсоң да, мен да жиним келип туруп, вообще жолобойм дедим. Вообще жаныма келбейм, мен жаныма келсе да мен да вообще деп туруп. Эми характер уже ушул жерден уже конфликт сыяктуу да. Мен кетип калдым, өзүм характеримди көрсөтүп. Бул байкуй характеримди эле көрсөтпөй эле. Негизи бул жакшы болсун деп атат. И эмеге бардык, отельге барып. Жок болбойт деп чечимге келдик да. Мындай болбойт деп. Нике кыйдырайлы, да бир жолу аракет кылайлы деди. Андан кийин мен өзүм үйдөлөрүмө чалдым, батаңарды бериле, никем кыйдырам десем. Үйдөгүлөр без проблем, без нике батабызды бердик. Папам да, мамам бүт бар, батабызды бердик. Кайненеме чалган апа. Тоже Батаңарды бериле десем, батамды бердим деп элечи. Лучше кылып, лучше нике кыйдырып, ошол жактан эле кылгыла депчи. Может, Аллахым ошондой кылды депчи, апам дагы айтыпчы ошентип. Мындай как-то так получилось. Сечение обстоятельств, это все как будто мындай ошол жага ошол күн үчүн даярлаган. Башында айтып келип атканда айтып атпайбызбы, бизде возможность болгон бешки. Ооба. Бирок вообще, типа, никак. Вот, а так бизде 3 жума болгон.
Элестетип 3 жумада да свадьба кылып деле кетип калсак болот болчу да негизи. Мында грубо говоря айткандачы. Анан бирок ошо 3 жума вообще такыр болбогон. Түндө макулдугу болот, бирок эртемен уже мнение башка да. Барыңкычы. Типа уже эртемен жок кайда болбойт. Ошо Мекке умра үчүн эле силер никеңерди кыйдырып алып кеткен болбойт депчи. Силер азыр умрага кетем деп эле никеңерди кыйдырып атсаңар деп. Болбойт андай деп коет. Кайра кечинде вообще башка мнение болот, типа всё эртең типа андай всё. Толкунда байдыр эмне болуп атканын өзүңүздөр билбейсиздер. Да, сами не понимаем, что происходит. Не болуп атат, кандай заблуждение киресиң да уже. И бирок айтып атпаймынбы, мына биздин план вообще башкача болчу. Мындай эле болчу да, бир күн болсо бизге Аллах мындай. Бере эле коюшун Мындай эле берип койгон. Биз бардык, ошон баталарын берди. Биздин ошо устага бардык. Бардык, короче, никес кыйдырабыз. Машалла, типа алда шоковый состояние. Анан кыз канчада деп биринчи чочуп кетти. Анан 19да. Сен канчадасың? Мен 23-тө 24-кө мен чыгам иншалла. Ата-энең уруксат бердиби? Сен типа деп эми типа аме кандай астафрулла. Конечно берди деп эмне башын айландырып үшүнчү алып келип бияктан кылып башын айландырып жүрөк белем. Негизи биздин эмебиз ушундай сураш керек деди. Сөзү берди. Полностью переписка Эртең кылайлы. Жо, андай кылган. Бүт барын көрсөттүк. Эртең анда. Эртең анда ата-энебизди онлайн кылайлы дедим. Ата-энебиз онлайн видео киргизебиз. Десем тиги уста типа жок. Типа не обязательно. Мама эме берди, батасын берди. Иниси жанында. Болду. Бирөөнү азыр алабыз да жаныбызга. Иниси свидетель экөө болот. Мен свидетельмин. Өзүм молдо болуп. Типа дагы бир баланы алдык. И болду, типа азыр никеңерди кыйсак болот. Энин типа макулбу? Энин конечно макул. Всё, анда кеттик. И мечит. Биздин пайгамбарыбыздын мүрзөлөрү жак. Ошо мечит жана известный Мединанын мечитине ошол жака бардык да. Ошол жактан. Негизи айтып атпайбы? Бая үйдөн отелден эле кыйып коймокпуз да негизичи. Кыйылмак да отелден. Харамга барып. Бирок типа ошо Нурулло байкеге Алла ыраазы болсун. Алда көрөт серимне, бизди карайт. Ал как-то өзү айтты да. Ошо мен мектен эле кылмакмын, бирок жок, ошо мечиттен кылгым келди депчи. Какой-то бир жүрөгүм ошо мечиттен ошо жерден кылайлычы деп ошо жүрөгүм сезди. Эртеси күнү сүйлөшүп атабыз деп койсу. Жүрүлө деп жүрүлө бизди мечитке алып кетип калды да. Басып барып атабыз. Мага ар нерсени айтып берип атат. Экөөбүз дагы сүйүн алып эме эле жаш балдардай эле тиги устасы наоборот биздин атабыз же байкебиз улуу байкебиз жүрүлө мороженое алып берем деп кетип барып экөөбүз артта эле мынтип жыргап элеси. Сүйүн эле барып бүт нерсе жеңил өттү. А еще всегда хотела вот такое видео снять. Да, типа тигизбечи. Анан тигизип типа нике кылган тигизип. Анда да адамдарга жакпайт. Ой, силер жүрбөдүңөр беле, кол кармашып эле, бетиңерден өп анан өшүлдү эле, чемчи ушундай сөздөр болчу. Эмне өзүнчө эле Медина. Эми азыр көбүрөөк түшүнөт окшойт. Азыр ал жакта ушу айтып берип атпайсызбы? Ушу окуянчы ал жакта бир күнү канча миң күнөөгө кылып кетет деп. Андан кийин экөөбүз никеси кыйылды. Андан кийин медовый месяц болуп кеткен турбайбы? Кадимкиден медовый месяц сразу. И типа тарс. Адамдарга аябай шоковый состояние болду да. Мындай эле кетишке. А мен еще история киргизип аткам, типа мен шаардан машина айдап барып аткам, шаардан киргизип койдум. Баары типа мен шаардан. А бул вообще киргизген эмес мени. Бул только брачкасын экөөнү киргизип аткам, учуп баратам. Эч ким билбес үчүн. Эч ким билбейт. Мен шаарда деп ойлошот. Баары көбүнчө адам мен шаарда ойлоп атат. Мен да киргизип койдум. Жок, мен Алматыга кетип бараткан, машина айдап Алматыга кетип бараткан киргизип койдум. А биздин жактарда баары эле деп баары жазып атат. Вы что не поехали деп сообщениялар келет, бүт келет. Анан досторум сурайт, сен барбай аяш кетип умрага кеткен, машалла, типа Мединада жакта. Деп туруп эле эртеси күнү. Ассаламу алейкум деле. Экөөбүздүн сүрөтүбүз, экөөбүз вот типа муж и жена деп. Типа киргизип жарыяла кылганда тарс. Баунд. Бир хайп кетти да. Биз очередмен да хайпчы негизичи. Мындай карасаң очередмен болуп келет да бүт нерсечи. Таныш жок, биринчи таныш болуп жүргөн үчүн хайп кеткен. Андан кийин жүргөн үчүн, анан ошо Египетке көзү чогуу салып барып келбедик белек. Ошо Египетте жүргөн бир хайп болду. Анан вот очередмен хайп болуп, анан потом я покрылась, а потом уже вот нике кылганда баары кайра новостьга чейин чыгып кетипту го. Бүт жерден ар кандай кылып киргизет баары. Ар ким өзүнүн призмасы менен, ар ким өзүнүн максаты менен киргизет да. И ошентип киргизишип, ушинтип ар кандай кирсе мындай жаман да болосуң да. Анан эми Аллага тапшырып коесуң, самыган алар өздөрү жооп берет, өздөрүнө жашып калган. Анан ошентип тарс бир болду. Анан всё, Кудайга шүгүр, эми жүрөк тынч. Экөөбүз бул кыздар менен жатат.
биз эркектер отдельно бөлүп таштаган да биздичи. Негизи эле бөлүнүп ошол жакта ушундай. Смело келип деп колун кармасам жүр тамак жейт экөөбүзгө. Типа артуста кайным Эрбол инибиз артуста эле жүрөт, өзү айткан артынан эле жүрдүм деп Как хвостик. Хвостик болуп эле кайка барса ошол жака барып эле депчи. Андан кийин кайра умрага кеттик. Ошо сапар алдык. Меккеге кеттик. Что-то эме Меккеге кеттик. Меккеде уже вообще башка байып. Мединада жыргап жүргөнбүз. Эчтекени ойлонбой, намаз окуп, барып, бүт барын көрүп, тамак жеп. Меккеде уже башкача. Аура дуа кылыш керек. Аура ибадат кылыш керек, мындай только ошо максатың ушул болуп кеткен да. Надо бороться, как будто за что-то бороться надо, да, как Биз будто. пенде экенбиз, адам экенибизди түшүнүп баштап, өзүнүн күнөөлөрүн түшүнүп баштап, өзүнүн максатын түшүнүп баштап, жараткан жанында ошол жоопкерчилигин түшүнүп баштайт экенсиң да, мындай айтканда. Меккеге барган Кабага өзүнчө бир история да, эсиңдеби? Ыйлап прям сага келип. Ыйлабай, вообще ыйлабай. Я никогда его слезы не видела. Негизичи ыйлаш оор да мен үчүн. Аябай оор. Андан кийин ошо биринчи умра кылдык. Экинчи жолу кылдым. Экинчи жолу мындай эле бардыгы. Дуа кылып жети жолу бастык Кабаны. В целом эки умра. Мен 2 умра кылдыкпы? Ошо сен 2 кылдың. Баарыбыз эки кылдык. Мен дагы 2 жол кылдым. Көбүнчө только айланып, өзүң жалгыз деле кээде кетип калат да. Таваф кылып, дуа кылып жана жети. Андан кийин 3-4 күн калат. Ошо Каба коргондар билет болуш керек. Жана Кара ташка жетиш оор. Анан чет жанында бар го четинде да намаз окуган жерчи. Ошол жерде биздин Рамадылык Чубак ажыбыз айткандай, ошол жерде намаз окусаңар Кабанын ичинде окудум деп смело айта берле дейт го. Көрдүңөрбү ошол жерде? Ошол жерге жетиш оор да. Эми мага айтып берген боюнчачы. Үйдө жатабыз. 3-4 күндөй калды. Всё, мен ниет койгом. Кара ташты өөм деп. Кандай способ мен болбосо да кара ташты өөш керек мен депчи. Мага айтышкан типа 2-3 күн аракет кыл депчи. Биринчи жолда болбой калышы мүмкүн, түртүлүп кетип калышы мүмкүн. Экинчи күн да эми Аллахтын эмесимен деп. Анан эсимде аябай дайынданып кеттим эле. Иниси да калган үйдө. Отелде калышып атат. Экөөндөн калтырдым. Мен кеттим, короче. Прям күчкө толуу болуп кеткем. Негизи эсимде прям энергия толуп турат. Тренировкада кыла элекмин. Бүт күчүм сыртка чыгып турат да, прям физически эчтеке кыла элек болчумун. Короче, мен барам кара ташты өөм деп. Алланын күчү менен кара ташты өөм деп бардым. Басып, мындай карасам, менден 2 эсе здоровуулар. Аяк ушундай да. Типа түртүп, канчалык күчтүү болсоң, канчалык өзүң шустрый болсоң, ошо ташты барып өөсүң да. Аякта мындай азыр көбү бар айтат, кантип түртүп коюп атат, кандай болот, ошо аялдар түртүп коюп атат. Эми любой жерден, даже ушул жерден билсе болот да. Аракет кылыш керек да. Аракет кылсаң берекет деп атпайбы? Типа ошо ташты өөш үчүн сен аракетин кылыш керексиң. Ал сага жөн эле келип эле өптүрүп койбойт да ал таш. Сен ал адамдарды түртүп өтүш керексиң. Бирок жаман ойдо эмес. Эч. Типа даже чыканак, баш, бутта тизе да күлүп эле кете бериш керексиң да. Алга вообще ал жөндөрдү унутуш керексиң да. Чын эле азыр ошол жерде да айтып, короче, бир круг мындай разведка кылып, дуа кылып, короче, өттүм. Көрсөм чоң турат, аябай кыйын, баары кыйкырып. Всё дедим да. Бир раз карап кийимсең күчтүү. Типа всё дедим да, короче, азыр болду дедим да. Экинчи круг уже тыгылып барып уже Кабанын жанына келип калдым. Мотип Кабан кармап көрүп, бисмилля деп Кабан кармадым да, анан всё равно мураш кетти да. Деп мотип кичине волнение болуп, Кудайга шүгүр кача ушун кармадым, бирок ушул деле нормально депчи эсмечи. Типа ошого да шүгүр деп атам. Акырын басып, четине дагы бир кара таш барбы? Ошо ташка жеттим. Ошо ташты сүрүп көрдүм, кол менен сүрүп бетип. Анан жана видеолордон көрчүм да, атырларды себеп, аябай кымбат, аябай себет го өзүнчө. Шыбайт го мен ошондо турган, моягым өзүм мындай билбейм эмне үчүн андай кылдым, ошо ташты сүртүп өзүм сүртүп таштадым. Анан ой деп кайра даже дуа кылбай, типа, айтпайм, бүт нерсени унутуп койсуң да. Класс. Монтип туруп эле, монтип сүртүп туруп, ой деп турганга, деп колумду жыттасам, соом жыттанды да. Азыр комнатага жыттап атса, анан деп типа деп акырын ошол жерге жеттим деп дуа кылам деп аткам да. Ошо дуалардын баарын унутуп койдум да. Бүт нерсени унутуп койдум. Кантип дуа кылыш керек эле депчи. Анан жана жер башталды кара таш. Терим коюлуп атат. Кандыктын тренировка кылып аткан. Түртүп уже нагло
Кудай өзгерсин. Байкуш кичинекей мындай бою кичинекейлерге жаман жалк болду. Ошо бою кичинекейлердин башын кармап туруп эле. Мынтип эле түрдөсү. Мынтип эле түрдөчү. Негизи ушундай да. Таарыныч жок даяктанчы. Монтип туруп, ушундай момент болуп атты, монтип кучактап кандыкне кишиничи. Түртүшүп монтип кучактап көтөрөсүң. Четке коесуң. Sorry деп, bro деп туруп. Sorry деп туруп. Дальше өзүң урдуң да. Дальше кетесиң. И вакансию. Монда адамчы ошо бир адам турган да. Ошо адам ушунча аракет кылып аткан байкашчы. Уже ташка монтип жетип, мен ташта өйүнүп атканда мен фок деп туруп эле туруп койдум да. Ал фок чыгып кеткен, ал жыгылган жок мындай. Бүт адамдар мякта, бетте адамдардын баарын тартып кетти да. И монда прямо таш мен үчүн ачык болду да. Вот просто басып эле мынтип, типа эч ким тур. И мен монтип тигини түрткөндү, тиги аябай мен жаман көрдү билбейм. Sorry деп туруп эле ташка секирдим да менчи. И ташка секирсем бияқта барып бут жүрөт. Бияқтан кол тартып атат менчи. Монтип кандыкне тартып атат. А мен аракет кылып жана билесиң, монтип аракет кылып атам. И монтип көзүмдү жумтуп басып өтсөм, ошо түртүп баштады кайрачы. Эми давление артка мындай аяк монтип турат да всегдачы. Типа ким ооруган жок дештеримчи. Анан эки колумду монда кармадым да, темиринен ташты өбүп туруп бир 10 секунддай дуа кылган. Эмне айтам деп билбейм да. Анан иман бере көр мага алакым дейт. Мондай бат-баттан айтат. Иман бере көр. Не, ден соолук бере көр деп туруп эле. Монтип түртүнөсүң кайрачы. Түртүп туруп эле сразу мындай кысылып каласың, чыга албай каласың. Аяка киришип барып чыгашта бар. Анан типа Аллаху акбар деп мындай кыйкырасың да. Кыйкырып ошо өптүм депчи. Аллаху акбар деп кыйкырсам ошо элес канча деген адам. И бүт бар мен артынан Аллаху акбар. Кайра бир мурашка кетти да. Сразу колумду монтип ыргытсам, типа адамдар бар да. Онда удочкалар ыргыткандайсың да, короче. Алар хоп деп сени кармашып ошентип тартып кетишет. Вот эле жыгып эле, монтип эле. Анан монтип эле чыгып кетип каласың да. И вот. И мен ошентип довольный. Ыйлаган жокмун. Аябай монтип довольный үйгө кеттим. Гордо кеттим. Өптүм дедим, анда эшикти ачып келип туруп. Өптүм мен кара таш десем, булар өкөтөт. Койчу шок барычы. Өптүм деп, монтип өзүнчө эле чечип бар душка түшүп эле келип эле. Ошо ушундай экен да деп элечи. Кара таш экен, эми запахын айтпай эле коеюн. Жытап көрсөңөр деп эсиңде. Жытап көргүлө деп элечи. Ошо качаться надо. Андан кийин физически айтат го эркекке, физически аябай керек. Тренировка кылыш керек. Күч. Всегда эркек деген бала күчтүү болуш керек. Любой момент өзүнө туруп берген, өзүнө эмес, биринчи очередь үй бүлөсүнө, жакындарына, келинчегиңечи. Туруп бере албай атсаң кандай жаман нерсе. Ошон үчүн тренировка кылып, всегда физически даяр болуш керек. Андан кийин экинчи күн дагы бир күн өттү, через день болду. Ага чейин гулять этип эме кылдык. Андан кийин кайра кеттим беле. Өзүм жалгыз кеттим. Сен менен кеткем. Кеттим, экинчи күндө бардык. Барып, тоже кайра жеттим, кайра өптүм. Алган эмес менчи. Атак адамдар менен өзүм көрөтүм, 2 күн, 3-чү күн келип аткандар жөө албайчы. Жетейин дейт да, бирок эми кандай десем, жетип барат, эми жанандай болуп эле түртүлүп кетет, ошондон кайра четке чыгып кетет да. Типа ошондой адамдар деле бар экен. Ошон үчүн мага типа айтканда 2-3 күн эртерээк депчи. Типа 2-3 күн эртеге кел, 2-3 күн эрте аракет кыл, албай калышы мүмкүн. Ар экинчи күн өптүм. Короче, буга келип кайра сүйүндүм, өптүм десем, бул машалла деп экөөбүз кичи дуа кылдык, намазымды окудум, кабан астынан намаз окуп, бар жакшы сөзсө кеттик деп экөөбүз кеттик кайра. Андан кийин вот кайра дагы бир күн калды. Эртеси күн кетебиз. Экөөбүз закуп кылып атабыз, самсам сууларды алып атабыз. Эми уже дайындалыш керек, эртең уже түштө чыгабыз. Финиктерди алып атабыз, бүт керек нерселердин баарын алып атабыз. Анан түн болду, 2 болуп кетти. Анан экөөбүз не кылайлы, барып келели, коштошуп келели каба менен. Дагы Алладан суранайлы, кайра насиптетсин, Аллахым ошол жерге келели деп. Эртең эле барайлы деп баштадык. Экөөбүз мынтип ойнуп, анан жок эртең болсо, тип уктап, анан кенен туруп алып кетели, шашкылыктап, кабага чейин барып, кабадан эме кылбайлы, азыр эле кете берели деп. Сөзсө хорошо экөөбүз чечтик. Экөөбүз кайра кол кармашып алып кеттик, бардык. Андан кийин четке отургуздум мында. Всё, сен өзүң дуаң кыла бер, өзүң ишиң кыла бер. Саланчыларым чечтим. Алла уят кылба деп. Жакта оруносуң да память. Эчтеке жок.
типа уят кыла көрбө деп, уят кыла көрбө. Мен билесиз, мончуп аяктан даже оронгон момент жок болуп калат. Типа фок түштү да. Көрөт да көрөчү. Аякта монт ала албайсың вообще. Үстүлөрүмдү байлап койгом да. Бүт байлап багымда экиремен го үстүндө, астында. Типа Кудай сактасын, Алла өзүң немең менен уят кыла көрбө деп туруп эле 3-мүн калтырып туруп кеттим. Всё, Кабага 3-күн кетем деп бир круг айландым, ибадат кылып, аябай дуа кылып сурандым. Типа Аллахым, ушу жерге кайра келели. Ушу жалгыз эмес, жамаат менен болуп келели. Досторум менен, ата-энелер менен, биринчи очередь ата-энелерибиз менен келели. Жамаат менен, досторум менен келейин. Байкелер менен бүт келели ушу жерден сиздин үйүңүзгө келебиз деп аябай дуа кылып коем. Акыркы күн дайым бир Кудай билет келемби келбеймби деп да оюңда болот. Эми может акыркы дагы бир жолу ташты кармап, дагы бир жолу өбүп алайынчы, кандай аракет болбосун. Ал күнү өбүп албай калам. Типа акыркычы 3-күн өбүп албай калам. Ага чейин жана айткан жерде вообще типа аяка вообще типа очередь аябай катуу экен да, аяка 4 күндө 5 бир жумалап типа жетсең аш жактан окусаң окудуң, окубасаң окубайт экенсиң да. Типа мага ошону түшүндүрүп беришти да. Чисто мага түшүндүргөн боюнча мен ошондо кабыл алдым. Блин, аяка вообще ниет койгон жокмун, намаз окуп албам, кабанын астынан прям кантип мен намаз окуйм деп деген ой болуп калган. Эми окуп албай турушум аяктан. Самган Кудайга шүгүр, хотя ташты өптүм 2 жыл деп азыр 3-үнчү жолдо өбөм деген эле ниет болуп аткан. И каким-то образом ошонун астына келип калат мен. Вот айланып мен өбө албаган ташты, типа бүгүн буйруган жок окшойт деп настроением жок болуп келатсаң, ошол жерге келип калам. Через минуту ушундай ажиотаж башталды арт. Мен тургандан кийин минутага жетпей даже ажиотаж, очередь батпай тыгылып. А мен чексиз шүгүрлөр Аллахым, ошол жерге кантип келип калганын мен билбейм. Таң калышты. Ниет эле коюп койгом, эми жете албай калдым. Ошол жерге кирдим. Таң калып атам, аябай толкунданыпчы. Кабан прям ушу ичинде, мындай эле кармап эле мынтип эле болбой аткан, тияк уже кабан прям эмесинде турам да, ичинде. Карап, кабан карап, бүт карап, мындай жүрөгүм сыгылып, Алладан суранып, Кудайга шүгүр деп. Тияктан ызы чуу киребиз, мынтип өткөрүп койчу, анан тигинтип койчу депчи. А мен андай жок болду да, мындай даже очередь турган, мындай эчтеке жок болду. Мынтип жөн эле кирип кеттим. Мындай айткандачы. Аллахым кааласачы. Кирдим, намазымды окудум, дуа кылдым. Кабага барып, полный башыман баштап бутума чейин кабага жабыштым. Ошондо мүмкүнчүлүк, ошо берилди. Ошо жабышып дуа кылып отуруп, типа баары ыйлашып атат да. Баары ыйлап атат, бүт баары ыйлап атат. А мен аларды карап боорум ыйлаймбы десем да ыйлап албайм да. Вообще такырчы. Ыйлап албай койдум. Вообще аракет кылып дилейм, хотя кичине эме болсо да, хотя жаман нерсемди да эстеп ыйлап коеюнчу десем да ыйлап албай койдум, вообще жашчык. Самый главное, дават кылдым деп, Кудайга шүгүр деп, ушунчалык шүгүрлүмдү берип, чексиз шүгүрлөр деп. Ушунда довольно 1,5 саат жок болуп кетти, 2 саат жок болуп кетти. Маякта убакыт вообще билинбейт. 5-6 саат жүрө бересиң, бирок билинбейт. Вот вообще билинбейт да кантип өткөн. Акасы көп эле убакыт өтүп кетти. А мен үчүн как будто 1,5 саат өткөн. Буга барсам бул чарчадым, эмне кылдың ушунчалык ташка жете албадың деп. Бул көп калган экен, мен бат эле барып 1-2 круг эле өбүп коюп элечи. Жеттим деп эле унчукпай эле. Буга деле унчукпайм, бул деле жеттиң дейт, жок ташка жетпей калдым деп эле. Ушундай болуп атам да, өзүм башкача сезип атам. Андан кийин эле даже азыр айтып бердим, мурашка кетип атат да, мендечи кайра ошол моменттерди эстепчи, мындай көз жашта болгонсу элечи. Ушундай мүмкүнчүлүк Аллахым берип койгонуна ушунчалык. Замзам суу ичесиңби деди, сөө ичем дедим. Барып замзам суу алып келип берди. Мен отурам мынтип эле, вот эчтекени түшүнө албай эле, бул кандай болду, ташты өптүң, жок өтпөм, эмне кылдың? Кабанын ичинен окудум деп атпаймынбы? Намаз окудум. Намаз окудум деп, бул кандайча деген чейин эле меники жаштар өзү эле куюлуп баштады, ыйлап баштадым. Жөндөн. Я в шоке, так, а что делать? Мен билбейм да, вот кандай болду, бирок аябай камдыкын ыйлап баштадым. И монт жаттым да, уялып атам да ишечи. Уялып атам аябай. Негизи баары ыйлашат, бирок ошондой мага билбейм, мен ыйлаган нерсе мен үчүн аябай мындай уят дегендей болуп сезиле берчи да, мындай жүрөгүмдө. Типа жок, бирок монтуруп жаттым да, аябай прям ыйлап баштадым, отуруп. Ыйлап, кичине ыйлап, аябай прям анан жок болду да, бул экесе буну эркелеткен, буну эркелесин көрүп дагы ыйлайм. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, пландары
мына ошо мага аябай көп үлгү болду. Ошон үчүн мен ошо баарыңарга айтам дагы бир жолу. Эч тажабайм ошону айткан. Эч качан кейбегиле эчтекеңер окшошпой атса, значит Алладан дагы сенден ошо койгондон да 2 эсе кылып берет. Ошого ишениш керек самое главное. Кандайдыр бир баарын сүйлөшүп салдык окшойт, же сүйлөшчү темалар барбы, кантип ойлойсуздар? Мен бүт кайсы Билем, биздики этот по течению идет. Ошо мен дагы өзү сууга түшкөн эле өзү кандай кетсе ошондой кетсин деп койдум да. В принципе, муну ощущение боюнча биз баарын сүйлөшкөндөй, толкунду баарын айтып бергендей болдум. Бизде ошондой традиция бар. Ар кайсы подкасттын артында мындай обращение камерага өзүңүз сөздөрүңүздү эркин микрофон айтып кетсеңиздер болот. Так, только айтып койгула, кайсы камера кимдики адашып кетпесин. Вот это мы. Бул жак сиздики экен. Ага. Бул жак Адилбектики. Жа, могул ба? О. Же могулбу деп алгансың. А что надо говорить? Эми өзүңүз жүрөгүңүздөн чыккан нерсени эмне айткыңыз келип турат азыр? Балдарга, может, кыздарга мындай өзүңдүн обращение ушундай турачындай үлгү айтып же өзүңүз кандайдыр бир советтерди айтып. Азыр ойлонуп көрөйүнчү. Сейчас как начать? В общем, реально не парьтесь, вообще не парьтесь, если баарын Аллахыма тапшырсаңар, силерде баары жакшы болот. Сонун болот. Айтып келгендей эле ким ошол ойлонуп жүрсө, все равно болот го намаз баштарда же карындаштарыбыз же эжелерибиз мондай ою болуп атса, ошо кийсемби же кийбесемби деп ошонун алсыңарды утуп ойлонбой туруп кийгиле. Окула намаз. Намаздын артынан баары жакшы болот. Силерге сөз берем. Баары жакшы болот. Аллахтын жолунда жүрсөңөр баары сонун болот. Жакшы болсо да зато бүт адал, бүт халал, бүт мындай түз жолдо болосуңар да. Жүрөгүңөр тынч болот. Жүрөгүңөр тынч болот. Хоть бул жалган жашоодо может кыйынчылык болсо дагы, акча жактан, там бүт жактан жагы кыйын болсо, зато жүрөгүңөр ак болуп, таза болсо баары жакшы, ошо уже жакшы нерсе деп ойлойсуз болот. Мага өтө кызыктуу болду. Азыр артта биздин көрөрмандар деле чирге оролуп туруп шок болуп отурат, баарды угуп, аябай кызыктуу болуп. Биз болсо азыр бүтүрсөк кийин ифтарга жетишпей калабызго деген ойлор бар. Биз баарыбыз орозго кармайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин орозоңор кабыл болсун. Ошол ыйык Рамадан айында силерге келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүн аябай өзгөчө чыгарылыш болду мен үчүн. Сизге рахмат. Сезимдерди ошо сиз айтып алдыңыз. Азыр мен ошо сезимдер ичимде толкундап ойноп, мен азыр ошо 2 күн ойлонуп отурам болуш керек. Мен сага ушундай элестетипчи, айткан нерселердин баарын биздин көрүүчүлөргө дагы ушундай эстетип, биздин көрүүчүлөр ушул жака жактырууну басканды унутпагыла, комментарий жазганды унутпагыла, бөлүшкүлө, бар жакта соц тармактарга өткүлө, анда эмесе кыла турган нерсени баарын кылгыла. Өзүңөрдүн кандайдыр бир даватыңарды айтып кеткиле биздин комментарийге, что башка элдер окуп, алар да бизден алсын. Анткени биз мынчалык билимдүү эмеспиз да динден, бирок аракет кылабыз. Билимдүүлөр болсо бизди көрүп аткандарын биздин комментарийге жазып, жакшы нерселерди үлгүлөр көрсөтсө, бул жаман эмес, туура. Ошондуктан ушундай ушул эме деп коет, мен подкасттарымды ушул бийик нотада бүтүргөн жакшы көрөм да. Мындай азыр чоюлуп бүтүрсөк, азыр окшпой калат. Азыр ушул резко көтөрүлдү, эмоция, бардык эмоция болду. Бүтүрүп салабыз. Эми силер кийинки чыгарышты күтүп каласыңар. Же баарын соц тармактарга өтүп туруп, алардын жакшылыгыңыздарды көрүп, силерге бакыт каалайм. Рахмат. Диниңер күчтүү болсун, иманыңар күчтүү болсун. Анан ушул үлгү болуп көрсөтөм деген ниетиңиздер ошол жараткан колдосун ушул ниетиңиздерди. Амин. Анда эмесе бул Накта подкаст болду. Өзгөчө чыгарылыш. Рамадан айыңар кут болсун. Кармаган орозоңор жеңил өтсүн, кармаган орозоңор кабыл болсун. 5 мал намазга тургула. Анда эмесе амин. Ассаламу алейкум баарыңарга.